Баарыңыздар кош келдиңиздер. 80 адамдай топтолуптур. Анда баштай берсек болот. Бүгүнкү тема бул мен кандай программист болсом болот деген. Же мен кантип программист боло алам? Мен программист боло аламбы негизи деген ушул суроолорго жооп беребиз. Биринчиден эки түрдүү адам болот. Биринчи суроону сурайт, мен программист боло аламбы дейт. Андан кийин жообун издебейт, таппайт, ошол бойдон калып кетет. Биз бул жерде отурган 80 адам болсо, ал түргө кирбейт. Себеп дегенде бул жерде отурганыңыздар бул изденип аракеттин көрсөткүчү, бул жактасыздар. Демек, силер ал түргө кирбейсиздер. Демек, жакшы жагы сиздерде ошо аракет бар экен. Анан силерге менин эки жаңылыгым бар. Бир жакшы кабар бар, бир жаман кабар. Жаман кабардан баштайлы. Жаман кабар бул жерде отурган 80 адамдын 81дин же бул видеону көргөн адамдардын, мисалы YouTube'га чыгарган болсо эгерде, көпчүлүгү эле балким 99% суроонун жообун таппай эле жолдо эле калып кетет. Бул жаман кабар. Бул жерде мындай эмес, мен аракет кылып туруп калып кетишиң ыктымалың чоңураак. Жөн гана мындай бир-эки карап коюп анан калып кеткен эмес. Аракет кылсаң дагы жолдо максатыңа жетпей калып кетиш ыктымалы аябай чоң да. Жакшы кабар ошол жолду биз айтып беребиз. Ушундай жолдо жүрсөңөр, ошол жол менен барсаңар, анда максатка жетишесиңер деп туруп, ошол жолду айтып беребиз жана ошол жолдо кандай жүрүш керегин айтып беребиз. Ошонун жыйынтыгында бул жерге ачкандардын бул эми жакшы кабар. Көпчүлүгү каалаган аракетчил болсо максатына жетет деп ойлойбуз. Эгерде биз көрсөткөн жолдорду аткарган болсо, бул жерде баары эле аракетке жетет. Анда эмесе бир аз мен экранды бөлүшүп анан кийин улантайын. Бүгүнкү темада биз баштай турган болсок, бүгүн биз эки нерсени жөнүндө сөз кылабыз. Веб-сайт жасоо боюнча, андан кийин мен мынарды өчүртсөм болот. Бул веб-сайт жасоо боюнча, ошондой эле мобилдик тиркеме жасоо боюнча сөз кылабыз. Негизи мындайда мен кантип программист болом дегендин бул суроо көбүнчө бул жооп эмес, кайра толтура суроону алып келет аркасынанчы. Жооп эле эмес. Биринчи эле кайра эле толтура суроо алып келет. Бул мыйзам ченемдүү, бул туура эле нерсе. Биринчи эле биз мындайда, биз IT тармагын билбеген үчүн биз ойлонобуз да. Көп суроолор келет, ошол суроолордун жообун билбей эле такалып калып кетебиз. Себеп дегенде биз бул тармак менен эч кандай тааныш эмеспиз. Ошол себептен балким суроолорду туура бере албайсың. Ошол биз суроолорго баары биринин акырында тийип кетебиз. Биринчи эле мен кантип программист болом деген аркасынан суроо, мен ким болом деген келет. Башка айтканда, IT тармакта аябай көп, сферасы аябай көп, профессия, тандап турган профессиялар аябай көп да. Эгерде Америкадан качкандар болсо, алар жакшы билишет. Америкада азыр мисалы automation тестер деп коет, DevOps дегендер бар, ошолор аябай хит болуп атат, трендте, ошо окугандар бар. Алар деле IT тармакта. Ошондой эле мисалы веб бар, мобилдик тиркеме бар, блокчейн бар, data science деген бар, баягы искусственный интеллект деген бар. Толтура иши болсачы, кирсең бүтпөйт да, аябай чоң да бул ичичи. Биз ошонун баарына тийип отурбайбыз. Биз бүгүн көбүнчө эң мындай жайылган, эң популярдуу болгон ошо веб менен, веб-сайт менен мобилдик тиркемеге тийип өтөбүз. Вебке келсек деле, вебте деле биринчи эле суроолор мындай болот да. Кайра мындай сөзүмдү толтуруп кетейин. Мен кантип программист болом дегенге суроо, мен ким болом деген болот. Ошондо тандаш керек болуп калат да. Сен айтишник болосуң, бирок ошо кайсы тармагына, мисалы мобилдик тиркеме жасайсыңбы, веб-сайт жасайсыңбы, эмне кыласың дегенчи. Же мисалы блокчейнден биткоин, жаңы биткоин чыгарасыңбы сен мисалы да. Мисалы кыргыз коин деп, же болбосо ушундай тармактарды тандасаң, ушу тандаган тармактар, тандай турган тармактар аябай көп болуп кетет. Ичинде балким код жазбай эле дизайнга өтсөң да болот да. UI дизайн деген бар, UX дизайн деген бар, ошолорго өтсөң болот. Биз ошолордун баарына убактыбыз жетпеген үчүн биз ошо ким болом дегенге жооп катары экөөнү тандадык. Бул веб-сайт жасоочу программист, же болбосо мобилдик тиркеме жасоочу программист болуп. Ушул экөөнү талкуулайбыз. Анда эмесе баштайлы. Веб-сайт жасоо үчүн мындай болуп калат да. Биринчи эле биз эмне кылабыз? Веб-сайт издейбиз да. Мисалы карап көрөбүз, мисалы YouTube'дан карайбыз да. Издесең толтура результат чыгат да сагачы. Булардын баарын көрүп отурсаң,
Жооп эле эмес, наоборот, башың айланып калат да. Бир жооп табайын дейсиң, бирок башың айланып калышы ыктымал чоңураак да. Же болбосо интернеттен карайсың, эми орусча караган үчүн Яндекстен карап атабыз. Бул жерде деле толтура видеолору бар, жазуулары бар, толтура аябайчы. Мисалы ишеничтүү болгон, мисалы Хабар сыяктуу жерлерде, VS деген бар эле, ошол жактарда мына мисалы бул жактарда толтура, мисалы статьялар чыгат, буларды окусаң болот. Булар деле жооп болот, бирок баардыгы бири-бирине кээде мындай карама каршыдай келгендей болуп калат, же болбосо сен кайра башың айланып салат. Ушундай кыйналып кетесиң да кээдечи. Ошол себептен биз вебти алдык дагы, вебти биз сразу эле биз жообун айталы да. Вебте эки нерсе бар, вебти алсак. Бул фронт энд, анан кийин бэкенд деген бар. Веб экиге бөлүнөт да, фронт-энд, бэкенд болупчу. Негизи үчкө бөлүнөт, дизайнер дагы бар. Дизайнер жөнүндө бүгүн сөз кылбайбыз. Биз именно код жазуу жагын алган болсок, анда фронт-энд, бэкенд деген болот. Ушуну бэкенд, фронт-энд эмне кылат? Билип алдык, эмне ким болом дегенде, эгерде веб-сайт жасаган программист болсоң, анда бул экөөнүн бирөөсүн тандаш керек болуп калат экен. Эми ушул экөөнүн бирөөсүн тандаганда, мисалы фронт-энд тандаган болсоң, анда ошо фронт-энд, как стать фронт-энд девелопером деп же болбосо программист ушинтип издесеңер болот. Ошонун жоопторун көрсөңөр болот. Же болбосо бэкендти издейсиңер. Бэкенд оңой келсе. Бунун айырмасына да кыскача тийип кетебиз. Бирок бул жерде максат деталдуу түрдө бунун баарын көрсөтүү эмес, максат кантип программист болом дегенде мен өзүм башыма өткөн кыйынчылыктар бар, ошолорду бөлүшкүм келет да. Себеп дегенде ошол мен үчүн маанилүүрөөк деп ойлойм. Мындай алсак болот да. Мисалы дейли Бишкектен Ошко жолго чыктың да. Машина менен чыктың, анан сен жолду билбейсиң. Жолду билбесең, анда Ошко кандай барасың? Ойду келди кетиш мүмкүн. Мисалы Ысык көлдү карай жолго жөнөдүң. Бир жолго түштүң, ал Ысык көлгө барат да. Сен билбейсиң, бирок ниетиң Ошко барыш да. Кете бересиң. Аракет кылып атасың да, бирок результат көлгө барып калдың. Анан дагы эле айланып келип, көлдү айланып келип, кайра Бишкекке келип калдың, мисалычы. Бул неге мындай бир результат болот? Себеп дегенде сен жолду картасын алган жоксуң да. Картасын албасаң, ушинти башың айланып жүрө берет. Оңой жолу, мисалы бүгүн навигатор бар, навигатор ачасың, сага картаны көрсөтөт, ошо ойдон туура ошо картаны карап эле кете бересиң. Бул өтө маанилүү. Мен биринчи үйрөнүп атканда көп нерсе үйрөнгөм. Ар нерсени үйрөнө бересиң да. Мен мисалы көп түрдүү жерлерде окугам. Мисалы бул жакта Thinkful деген бар эле, до сих пор болуш керек бар. Ушул жерге акча төлөп $250 болчумун, эстешимче. Бул жака окугам англисче. Дагы бирөөсү бар, Udacity деген бар эле. Ушул жакта дагы окугам. Бул жактан дагы айына $300 болчу. Бирок ушул жерлерде окуп атып менде толук чыккан эмес, результатка жеткен эмесмин. Андан кийин кайра эле мен бекер үйрөнгөм бул жакта, мисалы. Ал жерде дагы толук чыккан жок. Мындай результатка, максатка жеткен жокмун да. Көп жерден YouTube'дан да карап аттым, көп жерден карап, көп мындай жүрө бергем көпчө. Мен бир убактарда Москвада жашайт болчумун, Москвада да бул жакка барып, биринчи сабакка катышып, акча төлөгөн жетишпей калган, бирок жакшы болгон ошонусу мага жаккан эмес балдын үйрөткөнү. Ошентип анан бул жактан да кетип калган. Убагында менде мындай болчу да, оңой анан тез үйрөнөйүн деген, акчасын төлөгөнгө даяр болчумун. Керек болсо, мисалы мага бир отуруп 3 ай үйрөтүп турган болсо, 3 айда мени программист кылып ишке кире турган кылып чыгарган болсо, мен ага $2-3 миң бергенге чейин даяр болчумун да. Ошого ыраазы болчумун. Мен оңой тез жолун издедим, анан акырында келип түшүндүм, оңой тез жолу жок экен. Ошол бул жерде мен кылган катам, менде карта жок болчу. Мен ойду келди кете бергем. Ал бул баарынын башынан өтөт. Эгерде сен билбесең, эгерде нолдон баштап аткан болсоң, анда точно билбейсиң. Ошондо башың айланып көп нерсени үйрөнө бересиң. Мисалы кандай кыласың? Мисалы PHP дегенди угуп каласың да, PHP туториал дейсиң да, 4 сааттык. Англисче билсең, мынаны карайсың, орусча билсең, мынаны ачып аласың дагы. Приветствую вас на курсе по изучению. Көрүп атабыз, бул жерде мисалы карасак, бул жерде курс экен, канча курс бар экен? 20 курс бар экен, плюс мындай JavaScript'тен да бир аз бар экен, Python'дан да бир аз бар экен. Ушунун баардыгын үйрөнө бересиң да. Буну сен үйрөнүп бүтсөң дагы мындай болуп калат да. Дейли PHP-ни үйрөндүң, же болбосо Python'ду ачып алып үйрөндүң, Python дедиң, Python'ду угуп калгансың бир жерден, Python жакшы деп. Андан кийин Python деп туруп аны үйрөндүң, муну үйрөндүң, иш болсо акырына чейин бүтүрдүң дейли.
же болбосо JavaScript дегенди угуп калдың, ал жерден ачып алып иши кылса үйрөндүң, 5 саатта мындан үйрөндүң, 6 саатта. Результат кандай болот айтайын. Колуңда бир инструмент болот, анда сен колдонушту чала билген болосуң, курсту ийгиликтүү бүткөн болсоң. Андан кийин колуңда инструмент менен үй жасайсыңбы, машина жасайсыңбы, же жыгач уста болосуңбу, кандай болушун билбей отура бересиң да, инструменттер кармап алып, эчтеке кылышты билбейчи. Менин башыма ушул нерсе өткөн. Ошол себептен жол аябай маанилүү, карта. Сен эгерде Бишкектен Ошко баргың келсе, картаны аласың, Бишкектен Ошко мындай барат экен дейсиң, карта менен эле максатыңа Ошко жетип барасың да. Бул жерде биз программист болом деген болсо, анда картаны алабыз, жетип барабыз. Картаны алуунун секреттерин үйрөтүп коем силерге. Эгерде өз алдынча үйрөнгүң келип атса, мындай кылабыз. Жөн эле курсы деп туруп эле жазып эле, курсы программирование деп туруп эле издеп туруп эле. Курстарды издегиле дагы ачып алып, мисалы, бул жерде ачып карайбыз дагы. Мисалы, мына веб деп, как раз бизге керек болгон, э. Бул жерде жок экен. Бар экен, мына. Curriculum деп коет. Англисчесин алып алыштыр. Негизи бул расписание да, расписаниесин аласыңар. Ошону эле үйрөнө бересиңер бул жердечи. Мисалы, основа HTML CSS-тен баштайт экен. Демек сен ушуну үйрөнөсүң биринчи. Анан бир аз мыналарды үйрөткөн, буларды үйрөнсөң болот, үйрөнбөсөң болот. Анан мына VS Code дегенди бир аз үйрөнүп аласың, ушуларды үйрөнөсүң. Бүттү. Ушу мына жердеги бул эмне, бул жол, бул карта бизге берилген. Ушуну үйрөнөсүң. Экинчиси JavaScript үйрөтөт экен. JavaScript туториал деген бар эле го. Ошону ачып алып, ушуну үйрөнөсүң. Демек, эмне кыласың? Демек, мына экинчисин бүтүргөн болосуң. Биринчи эмне HTML CSS үйрөнөсүң. Экинчи JavaScript деген үйрөнөсүң. Үчүнчү Git деген бар экен. Буну сен түшүнбөйсүң да Git эмне экен, бирок үйрөнө бересиң. Git керек болот. Аябай. GitHub деген сайттар бар. Бул жерде мисалы GitHub колдонушат экен. GitLab, Bitbucket деген сайттар көп, бирок ошо Gitти сөзсүз үйрөнүш керек. Демек, сен да Git эмне дейсиң? Git туториал деп эле. Мына Git туториал десең болду. Git туториал дедиңби, чыга берет. Толтура. Англисче чыгат, орусча чыгат, үйрөнө бересиңер. Экинчиси, основа React дейт. Бул негизи бир аз оор. Эгерде буну үйрөнсөңөр, бирок үйрөнүш керек да. Себеп дегенде мыналар менен жетишсиз болуп калат да. JavaScript менен мыналар билсең, бул аз фронтенд үйрөтөт экен. Хотя бир аз Node.js бар экен, бул жерде backend үйрөтөт окшойт. Негизи React үйрөнсөң, бул жумушка киргенге аябай пайдалуу болот да. React сурайт да, мыналарды билсең жумушка кире албай каласың. Анда сен отуруп React үйрөнөсүң. Бул жер жазуулар карап эле ушуларды үйрөнө бересиң. Үчүнчүсү мына React-тын дагы бир аз сложныйын үйрөнөсүң. Бул жердеги мисалы жазуулар карап, ушуну издеп үйрөнө бересиң. Үчүнчүсү, акыры алтынчысы барып туруп Node.js үйрөнөсүң. Ошентип сен бир картаны бекер алып алдың. Бул менде жок болчу баштаганда, бул нерсени баштаганда билбейсиң да ушундай нерсе бар экенин. Кайсыны биринчи, кайсыны экинчи үйрөнүш керек экенин билбейсиң. Мынанын чала чокуп коюп, мындан чокуп коюп, мындан бир аз карап коюп жүрө бересиң, бирок баардыгын бириктирип бир нерсе кыла албайсың да. Проблема ошол жерде. Силер эмне кыласыңар? Силер мынакей карта бар колуңарда, өз алдынча үйрөнөсүңөр, ушул карта менен үйрөнсөңөр болот. Башка мен силерге жакшы бир картасын бергим келет. Бул мына D1 Project деген бар, ушу аябай сонун. Бул жерде да сразу барсаңар, curriculum деп турат да. Бул жерде көрсөтүп койгон да. Биринчи HTML CSS, анан JavaScript үйрөнсөң, Git үйрөнсөң. Көрүңөр, окшош. Бул жакта дагычы. Бирок анан database деген бар экен. Уже өзгөчөлүп баратат. Бул жерде сен билбесең, бир аз да башыңа айланып баштайт. Database. Бул жакта database деген жок эле го. Бул жерде бар экен. Анан Ruby деген бар экен. Бул жакта Ruby деген вообще жок эле го. Бул жакта React деген бар эле да. Node.js деген бар эле. Бул жакта Ruby деген жүрөт. Ruby'ni үйрөнөсүң, Ruby on Rails деген бар. Node.js бар экен. Демек Node.js'ти үйрөнсөм жакшы болот экен деп ойлоп каласың. Акырында бул жерде булар мени кантип ишке кирсе болот дегенди дагы айтып коюшкан, жакшы. Эми англисче билгендер араңарда бар болгон болсо аябай жакшы кабар. Ушул сайт бекер. Мен мурун канча жыл мурун караган бекер болчу, азыр деле бекер болуш керек менин оюмча. Ооба, бекер экен. Бекер үйрөнсөңөр болот. Мунун баары да бекер. Мына ачып алып. Ушул жерде көрдүңөрбү силерге? Бирөөнү ачканда анын ичинде дагы силерге жол керек, э? Сен HTML CSS дегенде ар жерден чокушуң кереги жок. Бул жерде сөзсүз түрдө мындай жакшына кылып үйрөтөт. Анан ссылкалар бар. Бул жерден үйрөнсөң болот, бул жерден карасаң болот дегенчи. Мына бирөөнү ачтың, сага жакшына кылып көрсөтүп берди. Экинчисин ачтың, ал жерде жакшына кылып жолун сага берди. Ушул жерден карап үйрөнсөң болот. Анан жок, мен англисче билбейт элем деген болсоң, анда Chrome'дачасын дагы, анан кийин бул жерде Translate to Rусский деген бар, или орусчасы силер анда болсо которуп алып, мынакей сага орусча карай бер. Анан которуп ал.
азыр которуп айтат. Азыр бир карап койлу. Которуш керек эле. Которду. Ушинтип которуп алып. Эми бунун бир минусу бар, орусчага жакшы которбойт, бирок более-менее мындай 70% туура которот да. Ошол жерден плюс-минус мындай үйрөнүп алсаңар болот. Эми суроо сурай тургандар бар окшойт, кол көтөрүп атышат, анда суроо сурай тургандарга келсек болот. Азыр. Суроо сурагандар болсо, бирөө кол көтөрүп атты эле. Анда улантып беребиз, азырынча кол көтөргөн жок болуп кетти окшойт. Улантып беребиз. Акырында ансыз деле суроо жооп кылабыз. Азырынча ушул жерден улантабыз. Демек, кайталай турган болсок, эң маанилүү болгон бул жерде жол. Биринчи сен баштаганда эчтекени билбеген үчүн ошо жолдо адашып, бир Ошко барам деп туруп, бир барсаң эле Нарынга барып каласың, анан Таласка барып каласың да, бир жака барып каласың, бир калсаң эле Москвага жетип калган болосуң да. Бул аракетчил адам жөнүндө сөз кылып атам менчи. Сен көп аракет кыласың, бирок бир результатка барбайсың да. Ошондо мындай бунун жаман жагы мындай сезим пайда болуп баштайт. Мен өтө аракет кылып атам, бирок тол чыкпай атат, результат болбой атат. Демек, менден бир мындай программист болбойт окшойт деген бир өтө жаман бир сезимдер пайда болуп баштайт. Андан кийин таштап коесуң да. Же болбосо башың айланып эле, түшүнбөй эле акыры жадап кеткенден кийин да таштап саласың. Ошол себептен эгерде программист болом десең, биринчи тандайсың, эмнени тандайсың? Сен тандаган ошо, мисалы биз веб мисал катары алдык. Веб-сайт жасаган программист деп тандайсың дагы. Мисалы сен каалап атасың, мисалы баягы блокчейн деп коет, блокчейн программист деп коет. Блокчейн деген бул как раз ошол менин чыгарасыңар. Коин чыгарасыңар да, түрдүү коиндер чыгарасыңар. Жанакы коин дегенде эле көбүнчө баягы лохотрон деп мындай эске келген, бул эч туура эмес. Кээинки коиндерди мисалы жаман ниетте чыгарып алышып алдап колдонгондор бар, бирок аркасындагы технология аябай сонун, аябай укмуш. Анан блокчейн программист болсоң, сага жумуш дагы көп, акчасы дагы жакшы да. Айтайын дегеним, ошол сен тандайсың программаны, ошо кайсыл сфераны тандасаң тандап туруп, биринчи издей турган нерсе бул ошол жол. Англисчеси roadmap деп жазып койдум чатка, roadmap. Жеп ошо жолун таап аласыңар. Негизи англисчеси мындай болот да, блокчейн деп туруп эле, мисалы, блокчейн development деп туруп эле, анан curriculum десеңер чыгат, curriculum туура жазылма окшойт. Ушундай десеңер чыгат. Любой эле ошо мына блокчейн ордуна не кыласыңар, мисалы, веб-сайт development curriculum деп жазасыңар, чыгат силерге астынарга. Бирок ошо тандап атканда дагы проблема болушу мүмкүн да. Көрдүңөр, жол картасы берилгени менен бирок бири-бирине окшобой калышы мүмкүн. Негизи окшойт, бирок керчилери окшобой калышы мүмкүн. Бул жерде келип такалып сөз экинчи нерсеге жетет. Мен курста окусам жакшыбы? Презентацияны ачып алсак болот, экинчиге келсек болот. Азырынча эми экинчи сөз кылсак, мен курста окуганым жакшыбы же болбосо өзүмчө эле окуганым жакшыбы? Негизи бул экөө тең жакшы, мындай бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман деш туура эмес болуп калат менин оюмча. Айырмачылыктары бар. Айырмачылыктары бул карасак, эгерде курс менен өз алдынча үйрөнгөндүн айырмачылыктарына сөз кыла турган болсок, бул биринчи эле убакыт менен акча келип такалат да. Эгерде мен үчүн убакыт маанилүү дей турган болсоң, мен тезирээк бир жыйынтыкка, результатка, максатыма жетейин десең, анда курсту сунуштайм. Бизде Бишкекте Ошто да ачылып калды окшойт, ушунча. Негизи чоң шаарларда, бир-эки жерлерде, Бишкекте билем бар, көп эле. Ошондой эле онлайн курстар бар, ошол жакта үйрөнсөңөр болот. Экинчиси бул убакыт. Убакытты азыраак сарптайсың, ал жактачы. Азыраак сарптайсың. Курска барсаң. Башкача айтканда, сен ошо курсту бүтүрүшүң, биз жана эмне дедик? Жол дедик, мына жол. Бул карта. Ушул жолду биринчи жолдон 6-чы жолго жетиш үчүн, же болбосо бул жактан карай турган болсок,
Бул жерде канча жол бар экен? Ошо 6-7 жол бул жерде да. Ошо 7-нчи жол. Мына акыркысы жөн эле бул кантип бишке кесип болот дегенди үйрөтүшөт. 7 жолду бүтүрүш үчүн өз алдынча үйрөнсөң, балким 6 айдан 1 жылдан 6 ай 1 жыл, балким 1,5 жыл кетип калыш ыктымалы чоң. Курска барсаң, ушунун баардыгын балким сен 6 айга чейин, 6 айдан аз убакыт үйрөнөсүң. Балким 3 айда, балким 4 айда, балким 5 айда үйрөнөсүң да. Ошол жагынан караганда курстун мага мен эмне үчүн өзүм акча төлөп окуганга аракет кылгам. Себеп дегенде курстан тезирээк кетет экенин билгеним үчүн ошого акча төлөп үйрөнгөнгө аракет кылдым да. Бирок мен кылган катам, мен мындай акча төлөгөм, бирок ал жерде мындай мугалим жанында эмес болчу да. Жөн эле бул жакта ачып алсаң, видеолорду көрүп отура бересиң да. Ушундай болчу да. Ачып алып видеолорду көрүп отура бересиң. Ушундай курстар болчу. Мындай курстар жакшы эмес экен. Мындай курстарды мен сунуштайм. Бул жерде деле ушундай видеолорду ачып алып отура бересиң да. Көрүп отура бересиң. Эгерде видеону үйрөнгүң келсе, анда мына эң жакшы вариант Udemy деген бар, ошол. Бул жакка курстар өтө арзан. Ошондой эле нерсени берет экен, мындай плюс-минусчу. Бул жерге айына $300 төлөгөндөн көрө, бир эле жолу курсту $10 сатып алып, андан кийин жыргай бер да. Ошол. Экинчи, эгерде сен өз алдынча үйрөнгөн менен курстун айырмасы, экинчи айырмасы бул такалып калган учурлар болот. Өз алдынча кетип атканда такалган учурлар аябай көп болот. Курста дагы ошондой эле көп болот, өз алдынча деле көп болот. Үйрөнүп аткан такалган учурлар аябай көп болот. Ошондо такалып калганда жолун таппай, эч эле жолун таппай калып кетиш ыктымалым көбүрөөк өз алдынча үйрөнүп атканда. Мисалы менде веб фронт үйрөнүп атканда унутуп калдым атымды, бир нерсе JS деген бар эле. Иши кылса сүрөттөрдү мындай размерин кичинертесиң да, ошондой болчу. Унутуп калдым, ал убакта бир Grand JS деген болчу, по-моему. Ошону мен кыла албай 2 жума кеткен да. Аны кыла албай койгом анычы. Өз алдынча үйрөнүп аткан үчүн ошондой болуп калгам. Ошондой учурлар аябай көп болот. Ошондо жанакы биздин жолубузду бүтүрүшүбүз керек да. Мисалы сен өзүң план койгонсуң да. Мен ушул жолду, мына жолду 6 айда бүтүрөм өз алдынча отуруп деп. 6 ай эмес, узап кетиш ыктымал 1 жылга, 1 жылдан көп узап кетиши мүмкүн. Эң эле жаман жери өз алдынча үйрөнгөн ушул да. Эгерде ошого карабастан өз алдынча үйрөнөм десең, анда ушуга даяр болуш керек. Бул жөнүндө кайра сөз кылабыз. Бул нерсеге даяр болуш керек, ушул нерсе бар экенин билиш керек дагы. Ага көңүл бурбай кете бериш керек. Анан жыйынтыкка чыгыш боюнча өз алдынча кетип атканда жыйынтыкка чыгыш ыктымалың азыраак. Бул мен өзүмдөн билем. Себеп дегенде сени кууган эч ким жок, бир нерсе деген эч ким жок. Өзүңчө жүрөсүң да, кааласаң жарымына чейин окуп коюп таштап коесуң. Жанакы өзүңүн не деп коет, сила воля деп коет го, кыргызчасы кандай эле? Эрк. Аябай эрктүү, эркиң күчтүү болсо, ошондо сен бир ийгиликке жетиш ыктымалың чоң да. Эрк күчтүү болсо. Эгерде сен эркиң андай күчтүү эмес болсо, анда өз алдынча отуруп алып, постоянно күнүнө 2 саат окуйм дегенсиң, бирок күнүнө 2 саат окуй койушуң мүмкүн. Кыйналып кеткенде таштап коюшуң мүмкүн. Иши кылса өз алдынча үйрөнгөндө ушул нерсе дагы маанилүү. Планды коюп, ошого мүмкүн болушунча планга аракет кылсаң, аягына жетем десең, болот өз алдынча үйрөнсөң. Эгерде эркиң күчтүү эмес болуп калса, анда такалып калган учурларда таштап коесуң. Же болбосо жөн эле таштап коюш ыктымалың бир аз көбүрөөк. Ошондой коркунучтар бар да. Анан эркиң күчтүү эмес болсо, курска барбай деле таштап коюш мүмкүн да. Ал жагы дагы бар. Эми өз алдынча мен курсту сүйлөштүк. Эми келели тоготор жерге. Мен программист боло аламбы, күчүм жетеби? Мен силерге мынаны өчүрүп эле мындай эле көзмө көз сүйлөшөлү. Мен программист боло аламбы деген. Иши кылса биринчи баштап атканда мен мындай суроолор аябай көп болгон. Мен программист боло аламбы? Мен канча убакта болом? Эмнени үйрөнүшүм керек? Иши кылса суроо толтура да, суроодун аркасынан суроо келе берет. Себеби бул мурун айтып кеткендей, IT тармагы аябай чоң. Сен ичине кирип алып, башың айланып, бирөөсүн такалып суроодун аркасынан суроосу келе берет да. Ошолордун эң маанилүүсү менин оюмча, мен программист боло алам. Мен акылым жетеби, мен күчүм жетеби? Силерге мен сразу жообун айтып койсом болот негизи. Даярсыңар жообун укканга? Даяр болсо плюстар жазсак болот чатка. Даяр эмес окшойбуз, даяр эле экенбиз, сонун. Ладно, эми жазбасаң эле болот, көрүп атабыз. Плюстар жазып атабыз, анда даяр экенбиз, көрүп атабыз. Менин акылым жетеби, программист боло аламбы? Жообу оңой эле. Жок, сен акылың жетпейт, сен боло албайсың. Жактыбы?
Ушул жерде сүйлөгүсү келгендер болсо сүйлөсө болот. Турат агай, тамашасыз эле, бирокчу мен айтканды тамашалаган жокмун. Эми күлкүлүү, бирок жообу ушундай эле. Мен акылым жетеби, мен күчүм жетеби десең, сен күчүң да жетпейт, акылың да жетпейт, программист боло албайсың да. Бул жерде суроо бергиси келгендер болсо, суроо берсеңер болот. Мен тамашалаган жокмун, мен жообун айтып атам. Туура дейт. Күтпөдүм эле мындай жоопту дейт. Чындыгы ушундай. Эмнеге мындай экенин айтып берем. Жат болбойбуз. Аягында жакшы бир мотивейшн менен, мотивация менен чыгабыз. Аягында мен программист болом деп эле чыгасыңар. Бирок чындыктарды бетке-бетке айтып, чындыктарга карап, ошо карап иш алып барышыбыз керек. Суроо бере тургандар барбы ушул жерде? Сурап кала тургандар? Жок окшойт. Кол көтөрсөңөр болот. Бирөө жарымда чыгып сураган жок, мен неге боло албайм деп. Мен болом дегем жокпу? Бар экен, азыр көтөрүп атышат. Азиза биринчи кол көтөрдү. Азиза. Саламатсызбы агай? Жакшы, саламатчылык. Агай, эмне үчүн адам аракет кылса сөзсүз боло алат деп ойлойм. Азыркы убакта өзүм дагы программист адистигинде окуп жатам. Сонун. Сиздин оюңуз? Боло алат агай. Адам аракет кылса болот да агай. Аракет кылса болот. Сонун. Кошулам негизи. Талайбек мырза. Талайбек мырза. Үндү чыгарыңыз. Ассаламу алейкум. Жакшылар. Жалпы жамаат агай жакшысызбы? Азамат аке жакшысызбы, тезбизби? Жакшы, рахмат. Кубанычтамын, аябай жакшы. Могу неме теманы көтөрүпсүз. Көптөгөн жаштар ушул неме боюнча мен да өзүм көптөн бери ушул программирование жөнүндө ойлонуп келип аткам. Боло аламбы, боло албаймбы? Даже компьютер сатып алып, бирок компьютерде иштеп турат. Ошого бүгүн жаңы көрүп калып киргем да. Эми сиздин азыр айтып аткан убактың да жетпейт, боло албайсың дегениңиз интрига кылып койду да. Убакыт эмес. Эмнеге анда сиз болдуңуз деген вопрос. Жакшы. Акыл, вот. Жакшы суроо. Эмнеге сиз анда болдуңуз? Эмне керек ошо сизде болушка да? Вот. Талайды мен Москвадан тааныйм. Талай дайыма ушундай кызыктуу суроолорду берет. Рахмат. Дагы сүйлөй турган бар экен, андан кийин жооп беребиз барына. Дамир. Рахмат. Рахмат Талай. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Дамир. Мен өзүм курста окудум. HTML, CSS, JavaScriptке чейин жеттим. Мен ойлойм бул жерде төрөлгөндөгү талант эмес, кийинки аракет деп ойлойм бул жердечи. Бул жерде математика, англис тили эмес, аракет экен бул жерде. Сонун. Жакшы, мына Дамир мисалы бизге мисал кылган адам, курсту бизге чейин жеткирген адам өзүнүн болгон тажрыйбасын бөлүшүп берип атат. Мен аны сыйладым, кошулдум оюна. Сонун. Суроо барбы, Дамир? Нурайым. Мен суроом, IT багыты боюнча кантип Америкага барса болот, ошол жөнүндө кеңири маалымат берип коесуздарбы? Жакшы суроо экен, бирок биринчи айтышник болуп алып, андан кийин ошол жөнүндө сүйлөшсөк кандай болот деп ойлоп атам да. Мен айтып атам, айтышник боло албайсың депчи, анан силер уже эле айтышник болуп укмуш. Сонун, жакты. Бул жөнүндө убакыт жетсе сүйлөшсөк болот. Убакыт жетпей калса башка бир тема болуп калышы мүмкүн. Бул тууралуу тажрыйбасы жакшыраак барлар менен балким топтоп сүйлөшөбүз. Анда дагы Элнура сүйлөйм дейт. Ооба, дагы бир суроо бар. Элнура. Саламатсыздарбы, агай? Менин оюмча, ушу баары эле айткандай, адам өзү аракет кылса болот, программист деп, өзү каалаган эмесине деп, Анан эмне максатта же эмне үчүн сиз боло албайсыңар же деген мааниде сөз айттыңыз да? Боло албайсыңар, сен программист. Аябай жакты. Мага эң жаккан суроо ушул болду. Анан Талайдын суроосу жакты. Калгандары болсо жөн гана боло аласың аракет кылууга деди. Бирок жакшы суроо болду. Эмне үчүн мындай? Эмне себептен боло албашыбызды айтсаңыз, биз ошол эмелерди жасабай, болгонго биз аракет кылайлы да. Сонун. Эми анда жоопко баштасак болот. Хамма дейт, акыры Хамманын суроосун. Ооба агай. Game development кантип
болсо болот программист. Кийинде боюнча менин тажрыйбам анча жакшы эмес, бирок Unity деген бар. Unity'ni үйрөнсөң болот, ооба. Мен да бир убакта бир аз кызыккам, бирок аябай жакшы сфера. Үйрөнсөң болот. Unity бар. Менин билишимче эң көп колдонгон ошо Unity бар. Анан да бир нече башка эмеси бар, Unity сыяктуулар бар, бирок эң көп колдонгон ошо Unity да. Аны билсең, ошол жактан үйрөнсөң болот. Эми по теме сурап бериңиздерчи дейт. Туралы. Эмнеге программист боло албайсың дегенде мен өзүм башыман өткөн окуяны айтып берейин да. Мен аракет жакшы эле кылдым, жаман кылган жокмун. Акчалар деле кетти. Мисалы, жанакы көрсөткөн бир Thinkful деген жерде айына $250 төлөчүмүн, жанакы Udacity деген жерде айына $300 төлөчүмүн, окучумун да. Андан сырткары бекер дагы көп үйрөндүм. Ал жакта курста аягына чыкпай таштап салдым, экөөнү тең. Бекер дагы үйрөнгөн болдум. Эки нерсе бар. Биринчиси, мен айткан бул жанакы, сен бул жаңы сфера болгон үчүн сага тааныш эмес. Бул ичине киргенде просто адашып каласың. Болот го, мисалы, жоголуп кеткенчи, адашыпчы. Жаш бала болот, мисалы, жолун таппай жоголуп кетет. Анан жолун таппай жоголуп кетсе, үйүнө келе албай калат. Ошондой эле да. Биринчи проблема ошол. Жоголуп кеткен үчүн сен үйүңгө жетпей каласың, жашап жаткан максатыңа жетпей каласың дагы, боло албай каласың. Экинчиси болсо, суроого жооп. Чындап эле акылың жетпейт, күчүң жетпейт деген темага келсек, бул жерде мен ушул сөздү эстеп калгыла, акылың жетпейт, күчүң жетпейт дегенде. Анан мен ойлоп атам, 94 адамдын жок дегенде 90-ы үйрөнөт. Чындап эле үйрөнөт. Үйрөнүп атканда ушул сөздү эстеп калсаңар дагы рахмат айтасыңар магачы. Үйрөнүп атканда мына аябай көп болот, мындай учур. Мен мисалы мектепте жакшы окугам, кийин деле мындай негизи жакшы окугам. Математикам да күчтүү болчу, англис тилим дагы аябай эле күчтүү болчу, англис тил жагы дагы. Бирок код жазууну үйрөнүп атканда көп учурда мындай сезим болду да. Такалып эле толуп чыкпай, мындай аягына чейин жетпей калам да. Же болбосо бир мындай аягына чейин дегенде мен бир максатты айтпай атам. Бир кичинекей нерсени үйрөнүп атасың, ошону түшүнбөй, ошонун аягына жете албай эле көп кыйналгам да. Ушундай учурлар көп болгон. Ошондо ойлочумун да. Мен тупой окшойм депчи. Демек, программисттер күчтүү, акылдуу адамдар, мен тупой окшойм, менин башым жетпейт окшойт депчи. Силерге 100% гарантия берем, силерге да ушундай сезим аябай бир жолу эмес, бир нече жолу, көп эле жолу келет. Сен курсту үйрөнүп атканда, онлайн сатып алып үйрөнөсүңбү, курска катышып үйрөнөсүңбү, же өз алдыңча YouTube'дан алып туруп үйрөнөсүңбү, айырмасы жок. Үйрөнүп атканда бул өтө кыйын экен, менин башым жетпей атат деген көп жолу өзүңө ушундай сөз айтасың өзүңөчү. Сөзсүз айтасың. Үйрөнүп атканда балким күндө айтасың. Азыр Нуржан айтып атат, мага күндө келет дейт. Мага деле почти күндө келчү да. Анан мен мындай аябай жакшы окугам, анан ойлонуп калам да. Анан мен жакшы окусам, анан кантип эле ушундай болуп атат депчи. Кантип эле менин башым жетпей атат деп. Жөн гана бул сфера бир оор да. Оор дегенде мунун баягы үйрөтүү жолу дагы бир аз татаал. Анан кийин биз билбеген аябай көп нерсе бар. Бир аз дагы кээде бир аз өтө эле сложный тарабына кетип калат. Мисалы, математикада акырын сандарды тааныштырып, анан кошуу, кемитүү деп, мындай бөлүү деп чоңоюп кете берет го. Сен код жазууну үйрөнүп атканда бир аз кошуу, кемитүү деп атып эле косинус, синус деп коет. Анан мындай бир аз ушундай кыйын учурлар болуп калат. Негизи эле кыйын. Негизи эле биз эч кандай биз билген нерсеге окшош эмес болгон үчүн кыйын болот дагы. Бизге чоочун нерсе дайыма бизге мындай коркунучтуу келет. Биз билбеген, тааныбаган нерсе дайыма бизге мындай качып турабыз да аларданчы, коркуп турабыз. Ошондой коркунучтуу келет. Ошол себептен ошондой эле өтө кыйналып кетесиң, түшүнбөй. Ошондо өзүңө көп жолу айтасың. Менин башым жетпейт экен деп, менин акылым жетпейт экен деп. Анан бунун сыры кайда? Эмне кылыш керек ошондо? Жөн гана алдыга кете бериш керек. Кээде мисалы бир суроону аягына чыкпай калдыңбы, айла жок алдыга кете бериш керек. Кийин уга келгенде аны акырын аягына келип кайра түшүнүп аласың да. Менин бир досум бар, ал химиядан профессор, Америкадагы эң күчтүү университеттин бирөөсүндө сабак берген американецтерге. Ошол мисал айтып коет да, бир ал сабактары начар болчу мектепте окуп атканда, кийин аябай жакшы болуп кетти дагы, бир эле убакта жакшы болуп кетти дагы. Кийин дүйнөлүк олимпиадага барып экинчи орунду алды, ошол аябай күчтүү болуп кетти. Элестетте бир кыргыз барып Америкадагы эң жакшы университеттердин бирөөсүндө сабак берип атат да. Ошондой деңгээлге келип калды. Ал айтчу да, кантип түшүнөсүң десем, бир бетти, бир страницаны бир жолу окуганда түшүнбөйм дейт. 10 жолдон көп окушуң керек, түшүнүшүң дейт. Ошондо түшүнүп баштайм дейт.
Ал эмне кылат экен? Ал түшүнгүчө окуй берет да. Биздин көпчүлүгүбүздүн проблема ушул жерде. Акылыбыз жетпей калганда биз өзүбүздү кыйнабайбыз да. Мындай болуп калат да. Мен фитнеске барам дейт да. Мен мындай фигурамды сонун кылам дейт дагы. Анан фитнеске барам. Анан кийин барып туруп бир күн 10 жолу отжимание кылып коем дагы. Анан кийин үйгө келип 100 күн карасам результат жок да. Анан айтам менчи. Бул болбойт экен деп таштап коем да. Результат болуш үчүн эмне кылыш керек? Убакыт керек, аракет керек. Сразу болбойт. Ошондой эле түшүнүш үчүн, балким бир теманы түшүнүш үчүн сен бир жолу окуп койсоң түшүнө турган нерсе бул мүмкүн эмес, болушу мүмкүн. Өзгөчө мына код жазуу дүйнөсүндө бул мүмкүн эмес ыраак да. Бул аябай көп ошондой башына келет. Ошол себептен бир жолу окудуң, түшүнбөдүңбү? Кайра оку. Түшүнбөдүңбү? Кайра оку. Түшүнбөдүңбү? Кайра оку. Керек болсо 100 жолу ошону оку. Анан мынаны билишиңер керек. Силердин эле башыңар жетпейт, акылыңар жетпейт эмес, элдин баары ушундай да. Мен биринчи акыры ушундай болуп калды да менчи. Ушунчалык баягы кыйналдым. Акыры ойлодум да, мен муну таштайт окшойм, менин чындап эле мээм жетпейт окшойт деп ойлодум да, анан кийин ташташтан мурун бир издеп көрөйүнчү дедим. Баягы башкалар кандай үйрөнөт экен, башкалар башкача адамдар экен, булар кимдер экен деп кызыктым. Издеп көрсөм, элдин баары эле ушундай экен да. Элдин баары эле ушинтип кыйналган, элдин баары эле ушундай өткөн, элдин баары эле ушинтип менин акылым жетпейт окшойт деп ойлогон. Бир эле мен эмес экенмин. Демек ойлодум, бул демек ушундай экен. Эмне кылыш керек экен? Күчүң жетпеген кезде кайра аракет кыласың. Болгон ошол. Башка жолу жок. 20 жыл окудуң, түшүнбөдүңбү? Балким таштап койсоң да болор. Кийинки темага өтө бер. Ага кайтып келгенде кайра түшүнөсүң. Уга келип түшүнүп каласың да. Бирок максат ошол, сен план кылдың. План дегенде биз жана картаны көрсөтүп, ошол картаны алдың, ошонун аягына чейин жетүү да. Максат ошол. Жооп бере алдыңбы? Эми суроолор болсо, айта тургандар болсо. Эми жанакы бир бала болчу, анан кээбиркилер бул жерде мен суранычым, башка курстарга барып катышып үйрөнгөндөр өзүнүн тажрыйбасын айтып берсе барбы, каалоочулар? Бир аз айтып берсе, кыйналды. Мисалы, барбы арабызда мен эч кыйналбай эле оңой эле үйрөнүп койдум деген барбы арабызда? Жок окшойт, кыйналдым деген барбы? Жана жазып аткан Нуржан деген, кааласаңыз бир аз айтып берсеңиз. Айнагүл, бир мисалы мен кыйналдым дейт. Мен кыйналдым, баары эле чатта жазып атышат, кыйналдым дейт. Ушундай да, көрдүңөрбү? Мындай тегерегин адам өзү башкаларды карабайт да, өзүнө карай берет да. Проблема ушул жерде да. Мен эле кыйналып атам деп. Элдин баары эле кыйналып атат да. Демек, бул ушундай экен, бул оор экен. Бирок оор дегенде укмуш эле оор болуп, сенин колуңан келбей турган нерсе эмес. Кылсаң болот. Бир гана сен ошо күчүң жетпей, мээң жетпей атканда, бир эмес 2 жолу кайтала, 3 жолу кайтала. Бир жолу отжимание кылып алып туруп эле күзгү алып карана бергендин пайдасы жок да. Хотя бы 10 жолу кыл, анда деле результат болбойт. Бир 100 жолу кыл, анда деле болбойт. Хотя бы бир 100 күн кыл, анан кийин кичине мындай күзгүгө барып көрүнсөң болот да. Анан биз эмне кылабыз? Биз бир эле ачабыз, мисалы, программист деген эмне? Биз мисалы аз мындай кылайлы, ачып көрсөтөйүн. Мисалы биз PHP-ни үйрөнөм дейсиң да, анан биринчи сабакта карайсың да, 7 мүнөттө карайсың да, түшүнбөдүң, жаап коесуң да. Биринчи сабакта ачтың. Түшүнбөй калдың. Бул оор экен, мен башым жетпейт экен, болду, бүттү. Менен адам болбойт деп туруп жаап коесуң да. Бул деген сөз, фитнеске жазылдың, акчасын төлөдүң, 1 жыл вперед берип койдуң. Анан кийин бир күн бардың дагы 3 жолу отжимание кылдың да, үйгө келип 100 күн карадың. Карасаң, сенен толуп чыккан жок да. Анан фитнес жаман экен, болбойт экен деген сөз да. Ошол себептен баарыбыз кыйналабыз. Бул жөнөкөй эле нерсе. Ошол себептен аракет кылыш керек. Эми бир аз чатта карайлы. Программист деген өз эмне ушуну түшүнсөңүз болобу? Аны кийинчерээк түшүнсөк болот. Мен даже түшүнө албай койдум. Вот, мына жерде жазып атышат, карагыла, мисалы, мен даже түшүнө албай койдум дейт да. Менде да ушундай көп болду да, мен түшүнө албай койгом да. Мындай аракет кыласың, бирок вообще түшүнбөйсүң да. Эмне эле деп атышат дейсиң да. Мисалы, boolean деп коет. Boolean дейт, анан true false дейт. Башка айтканда boolean деген нерсе бар, анан ошонун
ошол бир гана туура же туура эмес дегенди алат дейт. Анан вроде түшүнүп атасың, туура же туура эмес дегенди алды, бирок ача түшүнбөйсүң да, бул не өзү, эмне кылат бул менен депчи. Кайрда колдоносуң түшүнбөйсүң да. Кол көтөргөн болуп атат, кол көтөргөндөрдөн Турат агай бир сүйлөмгө уруксат берсек андан кийин Адилет бассаң болот. Салам алейкум Улат агай. Мен ошо негизи программист болоюн деп өткөн жылы эле максат коюп койгон болчумун да. Анан быйылкы жылга чейин акча кичине чогултуп жаңы эле ноутбукту болдум. Курсум да жаңы эле башталды да. Ушундай. Анан негизи мен программист боюнча информация чогултканым уже 1,5 жылдан бери ашып калды да. Негизи мен караштырып көрсөм, бул инструментти биринчи инструмент менен туура колдонгонду үйрөнүп алышыбыз керек экен да. Ошондон кийин ушу биз ошол инструментти туура колдонгондон кийин анан баягы ошол айтилердин айланасына чогулуп туруп, ошолор инструментти кандай колдонуп атат, ошондун ошолордун опыту менен биз ошондо айтиде программист болуп кете алат окшойбуз да. Мында окуй берип туруп таштап кете берсек, сиз айткандай программист болуш кыйын нерсе да. Ойлогон оюбуз ишке ашпай калышы ыктымал да. Потому что ар бир сабак окуп атканымда мен оор болот да, ушундайчы. Потому что түшүнбөйм. Ушуну 1 саат, 2 саат бою ошо видеону көрө берем. Акырында анан бир нерсе пайда болот да. Сонун мисал. Аябай мен колдодум, сонун ушундай кайра аракет кыла берсең акырында бир нерсе болот. Бирок 1-2 көргөндө түшүнбөйсүң да, ошону айтып атам менчи. Бул мен мисалы өзүмдү акылдуумун деп эсептеймин да, негизичи, тупой эмесмин деп ойлойм да. Бирок акылдуу эмес деген адам катары биз баарыбыз өзүбүздү акылдуубуз деп эсептесек керек деп ойлойм да. Эч ким өзүн мен тупоймун деп эсептесе керек. Бирок көрөсүң, аракет кыласың, түшүнбөйсүң да. Бул мыйзам ченемде, бул нормально, буга жалат болуштун кереги жок. Болгону ошол, сөз ошол. Аракет кылыш керек болгону. Эми кызык нерсени айтты бизге. Адилет аябай кызык нерсени айтты. Ошого караз мен келмекчимин кийинкиси. Курсту бүткөндөн кийин эмне болот? Мисалы бир курска бардыңар. Азыр мына жерде суроолор болуп атат. Аларды суроолорду аягында бирден талкуулайбыз. Азырынча сөздү жыйынтыктап коюп, андан кийин суроо жоопко гана өтөбүз. Ошондо бирден сүйлөшөбүз. Курсту бүтүргөндөн кийин кандайдыр бир курсту мисалы сатып алдың онлайн, же болбосо бир курска катыштың, Бишкекте Ошто, же болбосо Москвада жүрсөң, Москвада барып катыштың, же онлайн сатып алдың, же бирөөдөн үйрөндүң, же өзүң топтоп эжен таап алып ошентип үйрөндүң, айырмасы жок. Курсту бүтүргөндөн кийин мындай нерсе болот. Курсту бүтүргөндөн кийин сен жумушка кирейин дейсиң, бирок жумушка киришten мурун сөзсүз бир эки нерсе кылыш керек, проекттер кылыш керек да. Проекттерди кырып, жана Git деген нерсени айтып атпадыкпы, ошо GitHub деген сайт бар. Ошол жерге сен мына мен жасаган нерселерди көрсөтүп коюш керек. Ошону жасап баштаганда курсту бүтүрүп, ийгиликтүү бүтүргөнүн айтып атам мен. Ийгиликтүү бүтүрүп курсту жасап, ошо проект жасап баштаганда биринчи эле түшүнүк мындай нерсе болот, сезимчи. Мен курстан эчтекени үйрөнбөпмүн. Мен муну кабыл айтам. Бул дагы нормально, ушундай эле болуш керек, ушундай эле болот. Сен үйрөнгөн нерселериңди колдонуп көргөн эмессиң. Сен колуңда инструменттер гана бар, сен барып бир мына машинаны чукулап көрө элексиң, бакачы, мисалы машина усту болгон сен. Ошо жөн эле ошо бул мисалы 17 ключ, бул мындай ключ, бул мындай кылат, бул мынаны кылат, бул майды алмаштырат, бул ходовойду алмаштырат деп эле тааныштың да сенчи. Барып өзүң кылып көрө элексиң. Кылып баштаганда дагы бир үйрөнүү башталат. Ошондо чыныгы үйрөнүү башталат. Ошо кылып баштап бир проектти бүтүргөндө өзүнчө бир сезим келип калат да, мен уже өзүм программист болуп калдым деп, өзүнчө мындай, өзүнчө сыймыктанып, мактанып каласың да. Анан экинчи проектти баштайсың, жазып баштан кайра эле ошол сезим келет да. Кайра эле, мен бир проектти бүтүрдүм, бирок экинчисин кылып айтам го, башым жетпей атат дейсиң да. Ошентип акырында үйрөнөсүң. Мунун башка жолу жок. Мен англисче сурап калышты, англисче деп, англисчеден да сабак беришим Москвадачы. Кыргыздарга да, орустарга да сабак берип жүргөм. Ал жерде эле ошондой эле да, тилди сүйлөгүң келсе, жөн гана сүйлөшүң керек, башка жол жок да. Ошондой эле бизде да код жазгың келсе, отуруп код жазышың керек да. Курстан үйрөнө берсең толуп чыкпайт. Отуруп код жазыш керек. Код жазыш керек дегенде оюңда бир идея бар, мисалы. Мындай бир сайт кылам, же мындай бир мобилдик приложение кылам, же оюн жасагысы келгендер бар экен, мындай бир оюн кылам деп туруп, ошо оюнду жасап башташ керек. Жасап баштаганда өтө кыйналасың, бирок аягына чейин эптеп бир нерсе алып чыгасың да.
сен жазган коддордун көбү эле начар код болот, бирок ал деле маанилүү эмес. Сен маанилүү болгон бул бир нерсе болуп чыгарыш да. Ошол чыгарганда, бир нерсе чыгарганда үйрөнөсүң. Курста эмес. Кайра жыйынтыктатан болсок, өзүң үйрөнсөң деле, бир курстан үйрөнсөң деле айырмачылык, мен анын баарын бир эле курс деп коюп атам. Курсту бүтүргөндөн кийин, курстун бүтүрүш өзү оор, өзү ушунчалык оор болот, сен акыры ойлойсуң, мен вообще тупой экенмин, мен бул нерсени кылбай эле койбоптун дейсиң. Ал нормально, жаат болбогула. Баары ошондой сезимден өтөт. Ошол себептен ошону эптеп бүтүрүш керек курсту. Кыйналып атып, ыйлактап атып, бир нерсе алып бүтүрүш керек. Бүтүрсө болот. Ал жерде сурап аткан болчу, математика керекпи, английский керекпи? Мен оюмча көп деле керек эмес го дейм. Математика биринчи керек болбойт. Английский деле керек болбойт. Эптеп үйрөнсөң болот. Бирок кийин англис тили менен орус тилин жакшы үйрөнүш керек деп сунуштайм. Бул керек болот. Келип барган нерселер булачы. Курсту эптеп бүтүрдүң, бүтүрсөң болот. Менин оюм ошол, бүтүрсөң болот. Себептен мен английскийден да ушундай ме кылып көргөм, сабак берип жүргөндө. Атайлап кылган эмесмин, бирок ушундай окуган группада мисалы эң начар окуган адам эң жакшы үйрөндү да. Аны биз үйрөнө албайт вообще деп таштап койсок, көпчүлүк мугалим ошентмек демек да. Анти бөлүштүн кереги жок экен. Демек үйрөнөт да, үйрөнө алат. Мен аны көп жолу көрдүм, үйрөнсө болот. Ошол себептен үйрөнсө болот. Бир гана катуу бир эрк керек, жана эмне керек? Мен аягына чыгам деген ниет керек. Ошо ишенич керек да. Курсту ушинтип бүтүргөндөн кийин экинчи этап бул отуруп код жазып, бир нерсе жасап башташ. Жумушка кирип алсаң укмуш, бирок жумушка сен анда курс бүтүргөндө эч ким албайт. Бир нерсе жасагандан кийин анан кийин жумуш издесең болот да. Ага чейин эч ким сени мындай тоготпойт да, ачык айткандачы. Ачык айтканда. Ошондо дагы бир экинчи этап башталат, бул экинчи үйрөнүү этабы. Ошондо деле баягы эле сезим менен уланта бересиң. Мен дагы деле билбейт экенмин дейсиң. Баягы инструменттерди эми колдонуп баштайсың да. Ошондо эптеп бир нерсени бүтүрүп алганда дагы ошентип уланып кете берет, үйрөнүп кете бересиң. Иши кылсак, кыйналып атканда, колуңан келбей атканда бир гана билишиң керек, бул жалгыз сен эмес, баары эле ушундай. Анан мен мындай эле эч кыйналбай үйрөнүп койдум деген бирөө жарым болсо, келсин, мен ага вообще ишенбейм, жалганчы келсин деп бетинде айтам. Андай адам бир аз кыйыныраак. Агай. Бул жерде Айтурганда бир суроо бар экен да. Ошо Айтурганга уруксат берип көрбөйлү, анан кайра мен Айтургандын өзүнөн сурагым келип атат да. Айтурган, үнүңүздү чыгарып койсоңуз. Айтурган Тажибаева. Суроосу мындай экен да. Программированияны YouTube'дан эле үйрөнсө болобу деп курска барбай эле дейт да. Айтургандын суроосу экен да. Ушул кайра Айтургандын өзүнө ушул суроону сурап көрөйүн дедим эле. Канча убакыттан бери ушул ойду ойлоп жүрөт экен. Балким ошончо ойлоп жүргөн убактысында кичине бир аракет кылып көрүптүрбү? Аябай кызык болуп атат. Айтурган Тажибаева. Кол көтөрсөңүз сизге эмне десе. Мен таптым, уже уруксат берип атам, Айтурган качып кетти го. Эгерде сүйлөгүсү келбесе, кыйнабайбыз албетте. Макул. Эми YouTube'дан үйрөнсө болобу? Бар жерден үйрөнсө болот, айырмасы жок. Бул жерде маанилүү болгон сенин үйрөнгөнүң эмес. Мисалы YouTube'дан кантип үйрөнөбүз, мен азыр көрсөтүп коймунбу? YouTube'дан үйрөнгөндө мисалы PHP деген даласындагы үйрөнөсүң. Бул жерде сен PHP'ни эмне үчүн үйрөнгөнүн билишиң керек да. Себептен бул PHP'ни үйрөнгөндөн кийин бул сайт эчтекени эле бербейт да. Башка айтканда үйрөнгөн болосуң, бирок пока бир мындай жыйынтыкка, максатка жете элексиң да сенчи. PHP'ден кийин сага керек болгон дагы бир нерсе болот. Ал фреймворк деп коет. Скорее всего сен Laravel дегенди үйрөнсөң жакшы болот, мисалчы. Laravelди үйрөнөсүң. Андан кийин кичине бир аз ошондо бир нерсеге жеттим десең болот да. Башка айтканда бир гана бул жерде сен кылам десең, жолду билишиң керек. Маанилүү болгон бул жол. Сен чокуп бар нерсени үйрөнө берсең, мисалы бири-бири менен мындай тиешеси жок нерсени үйрөнө берсең, алардын пайдасы жок да. Эң маанилүү болгон жанатан бери айтып атканым ошол жол. Жолду билбесең, сен YouTube'дан үйрөнсөң, башка үйрөнсөң да кыйнала бересиң. Менин сунушум YouTube'дан үйрөнөм дегендер Udemy'ден эле сатып албайбы? Мисалы биз Flutter деген болсо, же болбосо Flutter эмес, веб, как раз биз сөз веб болот, веб деп коелу, веб-сайт же веб development чыкты сразу. Баасын карайбыз да, баасы мисалы бул жерде канча болуп калат? 2000 сом болуп калат экен да. Эми 2000 сомду бир берип койсоң проблема болбойт го. Даже бул жерде $10 800 сомго дагы бар да. Бул менде бир аз көбүрөөк нечип атат. Мисалы бул жерде мен мындай алмакмын. Веб open деп туруп, анан кийин бул жерде
тилдер бар, тилдерге кетип калды. Бул жакта орусчасын таанымакмын да. Русский таанап туруп издесең, мына толтура. Мына 2000 мына лира менен да булар ошо 2020-2050 сомго чейин болуп калат да, буларчы плюс-минусчу. Ушуларды сатып алсаңар, ушул жерде сага карта берет, с нуля бардыгын берет да. Udemy мен оюмча дагы жакшыраак. Мына жерде көрдүңөрбү? Бүт жолдорду берген. Бул жерде PHP үйрөнүп келсин, PHP үйрөнгүң келсе, PHP үйрөнсөң болот. Python дагы бар экен, укмуш. Аябай сонун. Мисалы мына курс мага жакты, PHP менен Python бар экен үйрөнсөң болот. Бирок бул оңой эмес. PHP'де бир гана PHP-ни өтүп коюп туруп, башка Python'до Django, ушу Django. Демек бул көбүнчө Python'го көңүл бурганго дейм. Django деген бар, веб жасаш үчүн. Ошого көңүл бурган экен. Ушундай сатып алсаңар дагы жакшыраак мен оюмча. YouTube караганда. YouTube'да мындай сага бардыгын бербейт. YouTube'да мисалы мына теманы бир көрөсүн, анан кийин башка бир связь буга тиешеси болгон башка бир теманы көрөсүн, анан мына жерден бир мына арасынан мына бир теманы көрүп коесуң. Ушундай да. Ал жерде сага мындай тизип берген азыраак. Тизип бергендерди таап алсаң мындай кылыпчы. Мына окшон болсо, ошолордон үйрөнсөң болот. Албетте болот. Мен деле мисалы YouTube'дан көп нерсени карайм да. Бирок мага эң ыңгайлуусу ушул. Кийин мен көп аракет кылгам да, YouTube'дан башка жактан ушундай көп аракет кылгам. Эң мага ыңгайлуу болуп калган ушундай. Udemy эң арзаны. Сатып алам курсту, ошол жерден эле карайм. Жүдөп отурбайм да, издеп, убакыт кетет да издеп. Анын эмне издешин да билишиң керек да. Сен билбесең, мисалы, мына жерде Python деген, мына Python HTTP API дегенди издешин билишиң керек да бунучу. Биринчиден мындай нерсе бар экенин билиш үчүн. Аны билбейсиң, демек муну үйрөнбөйсүң. А эгерде кокус нерсе билип калсаң, издеп табышың керек да. Бирөө мисалы Python 2 версиясы менен үйрөткөн YouTube'дачы. Ал болсо давно мисалы колдонбой калган мисалы. А сен аны билбейсиң, үйрөнө бересиң. Ушундай да. Ошол себептен эң жакшысы мындай актуалдуу болуп аткан эле курсту сатып алып эле үйрөнүш керек. Кымбат эмес. Буга акчаны төлөгөнгө эч аракет кылсаңар 2000 сом тапса болот да. 1,5 карызга сурап келсе болот, же болбосо мындай спонсор издесеңер деле чыгып калат да. Ушундай. Менин жообум ушундай болмокчу да. Бирок жеке мен айткан баардык туура деген нерсе жок. Өзгөчө программисттерден коркуп, программисттерден кеңеш сураганда аргумент деп коет да. Көпчүлүгү мага бир досум мисалы сен программист болбой эле кой, жашым өтүп кетти деген. Дагы ар кандай мисалы бирөөсү айтат, PHP-ни үйрөн, PHP жакшы дейт, бирөөсү Python жакшы дейт, бирөөсү Go жакшы дейт. Анан сен кайсынын жакшы экенин билбей каласың да. Бирөөсү PHP-ни шылдыңдайт, PHP-ни шылдыңдандар аябай көп. Анан сен бул жакта PHP үйрөнүп алдың, элдин баары шылдыңдап жүрөт. Python'ду укмуш, Python азыр аябай трендте, Python деп үйрөнсөк, Python'ду шылдыңдашат, койчу Python. Go деген бар мисалы, же Java деген бар, же C++ деген андан да укмуш деп мисалы. Ушундай программисттер сүйлөй берет да. А негизи кылыш керек болсо айырмасы жок, үйрөнсөңөр болот. Мен эч бир нерсесине каршы эмесмин. Бул жерде максат үйрөнүп бир жумушка кире турган деңгээлге жетиш, болсо берсең кыла турган деңгээлге жетиш, ошондой кылып баштап иштеп башташың керек. Анан кандайдыр бир убакыттан кийин каалаган тилди үйрөнүп алсаң болот. Ошол эле C++ болсун, Go болсун, Java болсун, тез үйрөнүп аласың. Мен мисалы эгерде бир тил үйрөнгүм келсе, мага балким 2 күн жетет да. Ошого калсаңар да, тил маанилүү эмес болуп калат. Ошого биринчи бир тилди билиш керек да, ошого жетиш үчүнчү бир тил жакшы билишиң керек. Ал дагы сөзсүз түрдө кыйынчылыктар менен мындай картадан ушу жолду баардыгын жакшылап өтүп ушунан өтөт да. Анан вебтин мага жакпаган жагы аябай көп нерсе үйрөнүшүң керек. Мына HTML-ди кара, бул бөлөк нерсе, бул CSS3 совсем бөлөк нерсе, JavaScript башка нерсе, jQuery JavaScript-тин уландысы, бирок бул да башка нерсе. Анан кийин Bootstrap бул да башка нерсе, CSS үйрөнүп атасың, кайра эле Bootstrap-тен үйрөнүп атасың. Анан PHP башка, мынау MySQL совсем башка, Python совсем башка. Мунулар болсо бири-бири связаны, бирок Django башка. Вебте эң жаман нерсеси аябай көп нерсе үйрөнөсүң да. Ошонусу бар. Мына жерге чейин, Bootstrapка чейин фронтенд деп айтылат вебте, Bootstrapка чейин. Bootstrap'tan кийинкиси мына PHP-ден бул жан баарын мына жан үйрөнсөң, бул бэкенд деген үйрөнөсүң. Негизи жөн эле фронтенд болуп ишке келсең болот. Или бэкенд болуп ишке келсең болот да. Ошондой жагы бар. Ошону сен кантип билесиң, мисалы кайсы жерге чейин экенин. Ошо дагы бар. Ошондо фронтендчи болгуң келсе деле, же бэкендчи болгуң келсе деле кайра эле ошо curriculum деп мен жазып койгом, расписание издешиң керек, ошону таап алып, ошону үйрөнүшүң керек да.
Анан аргинди көрбөй бир таптыңбы, мисал мындан таптыңбы, ушуну үйрөн да. Руби мисал көп колдонбой калган, бирок үйрөнсөң стоит эле да, үйрөнө бересиң. Үйрөнгөндөн кийин буну мен иштеп, эптеп бир иш табасың, иштеп жүрүп, андан кийин уже башка тилди үйрөнүшкө туура келет. Ошондо үйрөнө бересиң оңой элечи. Биринчи үйрөнгөн нерсең бул сенин өмүр бою кала турган нерсе эмес да. Ошол себептен бул жерде тем более JavaScript менен Ruby'ни үйрөнүп атасың, эки бөлөк тилди үйрөнүп атасың да. Ушундай. Дагы суроолор барбы? Суроо жок Сулантайлы. Кийинки суроо бар. Веб-разработчик болуу оңойбу же приложение жасаганбы? Кайсыл курстарды сунуштайт элеңиз дейт. Аларды акырында суроо жооп болгонго ошондо өтөлү. Азырынча биз мынаны бүтүрүп коелу, жаап. Анан дагы бир канча убакытта мен программист боло алам деген суроо да. Ушуну ким сурады? Өмүр бою мындай. Өмүр бою дедим го. Кызыккандан баштап, программист болгум келет эле дегенден кызыккандан баштап ушул суроону сурасаң керек бар эле. Мен мисалы эң көп сураган суроолордун бирөөсү ушул болчу да. Мен программист боло алам, канча убакытта боло алам дегенчи. Канча убакыт керек деп. Мага мүмкүн болсунча тез 3 айда болгум келген да. 3 ай аз болуп калат экен. Бул жерде кайра эле ушу картага келсек, мен буга бир эгерде мындай проблема болуп атат да, эгерде өзүң жалгыз кетсең, анда 1 жыл бермекмин. Бирок 6 ай коймокмун өзүмөчү, максат катары. 6 айда күнүнө 2 сааттан деп 6 ай деп коймокмун. 6 айда бүтүрө албасам, өзүм эч кандай капа болмок эмесмин. Себеби 1 жыл деген 1 жылга созулуш ыктымал бар экенин муну билмекмин. А эгерде курстан ушул нерсени үйрөтүп атса, анда курс айтат, бул жерде канча дейт? Канча убакта дейт? 6 ай экен как раз. Курс 6 ай дейт. Нормально, 6 айда мындан барын үйрөтсө, нормально да үйрөтөт. В принципе, 6 айда мындан барын үйрөнсө болот да. Бул жерде курста фронтенд болуп чыгып атасың бул жактачы. А бул жакта болсо более бэкенд болуп, full stack деп атасың, бирок бэкенд болуп чыгып атасың да. Бэкендке көңүл бурган бул жактачы. Ошондо демек, мынаны сен курстан 6 айда үйрөнүп атсаң, анда буга мен өзүм жалгыз үйрөнсөм, анда 8 ай бермекмин. 8 айда ушуну бүтүрөм деп. Андан кийин 1,5 жылга узап кетсе, мен өкүнмөк эмесмин. Эми 6 ай деген, 8 ай деген, 1,5 жыл деген бул өтө көп угулат да. Мага мисалы 6 айда курс бар экенсе, мен барбайт элем мурунчу. Ошентип көп жүргөнмүн да. 6 айда курстар мага жакпай, мен тез үйрөнөм деп жүргөнмүн да. Мен ишти таштап коюп 3 ай окуганга даярмын депчи. Ошондо проблема мындай да. Баары убакыт өтөт. Мен тез үйрөнөм деп жүрүп, карасам бир 4 жыл жөнүнө кетип калды да. Ар жерде окуп, ар нерсени аракет кыла берип, карасам бир 4 жыл убакыт кетип калыптыр да. Мен тез үйрөнөм деп жүрүп 4 жылды жок кылдым да. Андан көрө шашпай эле үйрөнүп, 6 айда үйрөнгөнүм жакшы эмес беле деп ойлоп атам да. Шашпай эле курска барып, мен тез үйрөнөм деп 4 жылды жок кылгандан көрө шашпай эле курска барып, мен 6 айда үйрөнсөм жакшыраак болмок да магачы. 6 ай дейт бул жерде. Мен булардын канчалык жакшы экенин билбейм. Буларды сунуштайм, сунуштабайм, ал жөнүндө айта албайм, бирок барып көрсөңөр болот бир. Салганга чипче Москвадагыларчы. Мен барып көргөм, мага жаккан эмес. Бирок мага ошол мугалим жаккан эмес да. Мугалим крутой болчу, бирок үйрөтө албайт болчу да. Эми суроого өтсөк болот. Азырынча более-менее мына баарын жаптык. Эми суроо жооп кылсак болот. Мен карап кетип берейин, эң кылган канча жаштан программист болуп иштесе болот. Айырмасы жок. 18 жашта иштегендер бар программист болуп. 40 жашта үйрөнүп, анан программист болуп 1 жылдын ичинде, анан ошентип анан иштегендер дагы бар. Старшеклассниктерге кандай кеңеш бересиз? Университетте же курстун окуган жакшыбы? Негизи Кыргызстанда университетти билбеген үчүн мен айта албайтам да. Курстарды билем, курстарды окусаң болот. Бирок университетте окуганын плюстары да көп да. Плюстары дегенде ал жакта алгоритма дегендерди үйрөтөт. Алар көп нерсе үйрөтүшөт, бирок сага ишке жарай турган нерселерди үйрөтпөй калат да. Ишке жарай турган нерселерди үйрөтпөй калат. Ошол себептен жок үйрөтөт, бирок сен ошону билбей каласың да ал жактачы. Бирок азырынча балким университеттерде аны түшүнгөндүр да, ишке жарай турган нерселерди үйрөтүшү.
Сен үйрөнгөн нерсе келсең ишке киргенде ал нерсени колдонбой калышат да. Ошондой проблема болуп калат. Бирок университетте үйрөнгөндө сен күчтүү базаң болгон үчүн ошо жаңы нерсени тезирээк үйрөнүп алып ишке кирсең болот. Анан сен бир курсту бүтүргөн же өз үйрөнгөнгө караганда университеттегилер кыйла күчтүү болуш керек. Алар көп нерсени билишет. Алар билген нерсени 3 жыл программист болуп же 4 жыл же балким 5 жыл программист болуп иштеген адам билбеши мүмкүн. Университеттин ошондой плюстары бар да. Алгоритма деген математиканын баягы аябай мындай оор нерселерди үйрөтүшөт, бирок аябай пайдалуу нерселер болот да. Кийинки суроо. Колледж информационной безопасности систем деген эмне тапшырма ошол жөнүндө маалымат. Мен колледждерди Кыргызстанда чын айтсам билбей эткем, ал жакта кандай болот билбейм да. Эмнени үйрөтүшөт, ошону караш керек. Ошонун ичин карап келсең, Абдурахим, алардын ошо баягы curriculum деп атпаймынбы? Расписаниясын алып келсең, ошо карап анан кийин жооп берейин. Мага личкага жаз, Телеграмда карап туруп анан кийин ушуну талкуу кылабыз. IT-де түшүнүш жок, менде PHP, Python эмне экенин билбейм, мен мисалы түшүндүрүп бергилечи дейт. Мен оюмча бул жерде балдардын башка баары деле көбү деле билбейт деп ойлойм. Аны түшүндүрүп бергенде ал тилдер ошону үйрөнүш керек болот да. Бүгүнкү сабакта биз тилдерди үйрөтпөйбүз. Бүгүнкү сабакта программист болом деген адамга кандай тоскоолдуктар болот, аны эмне кылыш керек деген сөздү гана сүйлөшүп. Суроо бар экен. Мухаммед Акжол уулу. Мухаммед сүйлөсөң. Саламатсызбы? Мен колледжде окуйм, Алатау колледжде. Анан биринчи курста онлайн окуп калып, 2 семестр. Ал жактан бизге Python'ду ошолорду онлайн үйрөтүп аткан да. Анан онлайн жакшы түшүнбөй, уже жаздан, кыштан офлайн режимге өтүп, офлайн окуп баштаганда уже бизге database, C++, GitHub ошолорду үйрөтүп салды. Окутуп биз эч нерсени түшүнбөйбүз. Хотя Python'ду да жакшы түшүнбөй калдык да, ошентип экинчи курсубуз өтүп кетти. Кандай кылсак болот? Биринчи Python'дан баштайыкпы же? Менин жообум баягы эле. Түшүнбөгөнүңөр бул нормально да. Түшүнбөйм деп жатып болушун кереги жок. Негизи түшүнбөйт да, оор да, көпчүлүгү түшүнбөйт. Бул жерде кыла турган нерсе, просто сен анын үстүнө барасың, аракет кыласың түшүнөм деп. Бир окуйсуң, түшүнбөсөң кайра окуйсуң, аракет кылып ошентип өзүң кыласың. Университет сага сени программист кылып чыгарбайт. Программистти сен болосуң, өзүң болосуң. Сенин каалооң менен, сенин аракетиң менен. Университет сага просто берет берген нерсени. Онлайн окуп калып түшүнбөй калып атпайсыңбы? Офлайн окусаң да түшүнбөй кетсиңер. Бизде бир аз мындай нерсе бар да, суроо суроонан коркушат да. Негизи ошондо мектептерде, университеттерде Кыргызстанда мындай элдин арасында тупой деп көрүнүп калам, же болбосо мугалимге жакпай калам деген ойлор менен суроо коюшу мүмкүн. Негизи мугалимдин бар болгон эң чоң плюсу, ошону айтпай калыпмын мен. Курска барсаң, мугалим бар болсо да, онлайн, офлайн бармаш жок. Мугалим бар болсо, постоянно бар болсо, эң чоң плюсу түшүнбөгөн нерсени сурашың керек. Ал түшүндүргөндө кайра түшүнбөсөң, кайра сурашың керек. Кайра түшүнбөсөң, кайра сурашың керек. Түшүнбөдүм деп айтышың керек ачык элечи. Мен сага 5 жолу түшүндүрдүмбү, сен түшүнбөдүңбү? Кайра айтышың керек, мен түшүнбөй атам дешиң керек. Демек, бул жерде проблема балким менде. Мен подходду башка алып, сага башка түшүндүрүшүм керек да. Бизде сразу эмне ой кетет? Студент тупой экен, түшүнбөйт экен деп бетине чыгасың да, сен эмне башың иштебейби депчи. Андай эмес да. Мисалы Америкада кээде даже мугалим айтышы мүмкүн да, баягы студентчи. Сен кимсиң өзү? Айлык алып иштеп атасың, нормально түшүндүрбөйсүңбү деши мүмкүн да. Кара подходду. Ошол себептен өз алымча үйрөнгөн менен мугалим менен чогуу үйрөнгөн эң чоң айырмасы ушул. Түшүнбөгөндө сурай аласың. Өзүң алып үйрөнгөндө интернеттен издейсиң. Тапсаң таптың, таппасаң жок, тапсаң түшүндүң, түшүнбөсөң жок. Ушул эң чоң менин кыйналган учуру ушул болгон да. Мугалим менен окуп атсаңар, силерге кайра айтам, мугалим менен окуп атсаңар сөзсүз түрдө сурагыла, сөзсүз түрдө сурагыла, кайра сурагыла түшүнбөгөн нерсеңерди. Уялбай айткыла, мен түшүнбөдүм деп айткыла да. Түшүнбөй калдың, 2 курс өтүп кетти, айла жок, айырмасы жок. Ал жерде ушундай эле болушу мүмкүн. Көпчүлүгүндө эле ушундай болот. Сен кайра өзүң үйрөнөсүң, отуруп алыпчы. YouTube'дан үйрөнөсүң, башка жактан үйрөнөсүң, өзүң үйрөнөсүң да. Ошол эле database, C++'тарды үйрөнөсүң. Аракет кыла берсең, түшүнүп баштайсың. Көрөсүң өзүң, просто аракет кыла берсең. Жана ким айтты эле, бирөө айтып атпады беле, мен 2 саат көрөм, ушунда акырында бир түшүнгөндөй болуп баштайм депчи. Ошондой болот да. Дагы суроо?
суроо жооп кетти эми. Айнагүл деген суроо бар окшойт. Турат агай. Кол көтөрүп койсо, мен көрбөй атам. Айнагүл. Суроолор болсо жазбай мындай сүйлөсөңөр дагы жакшыраак болот. Чатта таппай калып атабыз. Чатта да бир карап көрөлү. Ноутбуктун сөзү жаңы болуусу кажетпи дейт. Эми жаңы болсо жакшы албетте, бирок жаңы эмес болсо, RAM деп коет го. Ошол жок дегенде 4 гигабайт болсо жакшы. Анан баягы Intel болсо, мисалы i5 бар, ошол болсо жакшыраак да. 3 болсо деле болот, бирок 8 болсо, анан 5 болсо аябайсың да. RAM 8 болсо, орусчасы оперативка деп коюшат, по-моему. Дагы Адлетте суроо бар. Атыңыз ким эле? Турат агай, сиз Сиздин атыңыз ким эле? Мен Азамат. Азамат. Азамат агай, мен жакында эле бир нерсе уктум да, могу эски компьютерлер үчүн жанагы немеси операцион системасы эскирип калгандар үчүн жанагы Linux'ты орнотуп алып туруп, ошо Linux'та операцион система менен иштей берсе болот депчи. Эгер бул ноутбук алып калса же компьютер алып калса, Linux'ты орнотуп алып туруп иштей берсе болот экен да, потому что Linux операцион системасы бул бесплатный экен дагы, анан колдонгонго возможность бар экен да. Кызык жакшы нерсе болду да. Суроо бар. Бул Москвада, мен өзүм Россиядамын да, могу Москвада программисттер менен жазышып калгандалар айтат да. Бул эгер акчаң жетпей атса, бул ноутбук алып туруп эле, бир немеси жакшыраагынан, кичине памяттери жакшыраагынан, анан Linux орнотуп алып туруп иштей берсең болот дейт да. Бул бюджетный да. Ошондой кылгам. Мен 5000 рубльга ноутбук сатып алып, Linux орнотуп алып, ошентип баштагам менчи. Биринчи. Ошо. Или азыр ошо основной программисттер ошо Linux менен баштап атат. Ошо Linux менен жазышат экен да, программированиячы. Мен өзүм MacBook алган болчумун да, MacBook алып туруп, баягы мен өзүм тааныган программисттен сурасам, короче, мен MacBook'ты билбейм дейт. Мен только Linux иштегенди билем дейт. MacBook жакшы. Ошондо анан. Жакшы, MacBook да жакшы. Анан MacBook'та иштеген адамдар таба албай койдум да, көпчүлүгү билбейт экен да. Анан өзүм келерди кетке YouTube'ду каздым, Google 1-2 жума отурдум ошону бүтүшүнүш үчүн. Операцион системаны түшүнүш үчүн. Макул, бирок MacBook'ты ошондой колдоно берсе, MacBook аябай ыңгайлуу. Бизнес сферада MacBook колдонсоң аябай ыңгайлуу да, көп нерсени жасасаң болот. Пайдасы көп. Linux эки окшош эле, Linux менен MacBookчу. Ошондой эле эски компьютерго чындап эле Linux жакшыраак болот. Тезирээк иштейт. Windows карагандачы. JavaScript'тен баштагыла дейт, мындан баштагыла дейт. Баштагыла дегенди биз жол баягы картасын көрсөттүк, ошол карта менен кеткиле. Эми башка суроолор барбы? Айтини сүйбөй туруп, кызыкпай туруп үйрөнө алабы дейт. Жакшы, аябай сонун суроо. Сен айтини сүйүп сүйбөгөнүн билбейсиң. Бул жерде кылып көрүш керек, бирок биринчи мындай жасап көрүш керек, жасап көргөндө дагы анда дагы билбейсиң, сүйүп сүйбөгөнүң. Себеп деген жасап атканда эчтеке түшүнүксүз болот. Менимче бир нерсени үйрөнүп, бир тилди үйрөнүп, анан кийин бир продукт жасап, мисалы мобилдик бир тиркеме жасадың да, жасап чыгарып көрүш керек. Ошондо анан кийин сен айта аласың да, бул мага жакты же жакпады депчи. Бир аз ошондойраак да. Анан башында эле аны айтыш кыйын да. Керектер башында жагып баштайт, керектердин башында жакпайт, бирок кийин процесс баягы уланып баштагандан кийин, андан кийин аябай жактырып калышат. Ошого буну жообу ушундай. Эми мобилдик тиркеме боюнча убакыт бир аз жетпей калды деп ойлоп атам. Бирок ал жерде деле балким картасы жөнүндө үйрөнгүңөр келсе, аны башка бир зум кылып туруп бөлөкчө аны дагы бир көрсөтсөк болот. Бирок силерге бере турган, бүгүн айта турган сөз ошол да. Топтой турган болсо, үйрөнгөндө билгиле кыйын болот. Кыйын болгонун кабыл алып туруп эле ошого карап аракет кылыш керек. Мен башым жетпей атат, мен тупоймун деген ойлор көп келет. Көңүл бурбай эле алда кете бересиң. Анан кийин 10 жолу отжимание кылып алып, күзгө көрүнүп, нарапиран карай берсең болбойт. Хотя бы бир 100 күн баргыла. Башка айтканда, бир нерсени бир жолу көрүп эле мен түшүнбөдүм дей берсең, ал
туура эмес. Сен аны бир 100 жолу көр, анан түшүнбөдүм деп айтсаң болот да. Ошол. Анан дагы эң тоготер жери, эң маанилүүсү акыркысына калды, эң маанилүүсү да бул ишеним. Эгерде сен ишенсең мен программист болом деп болосуң. Ишенбесең бүт нерсени туура кылсаң да болбойсуң да. Бул өтө маанилүү. Ошого программист болом деп просто ишенгиле. Как будто сен программист бүгүн болгондой эле жашай бер да. Мен уже программист болдум деп элечи. Кыйналып атсаң, жүдөп атсаң деле көңүл бурай кете бересиң. Анан кайра эле чочулап эле мен боломбу, мен болбой калам дей берсең, бул кыйын да. Сен болбой калдың деп түшүнбөдүң деген сен таяк менен башына чапкан учурлар өтө көп болот. Ошондо кыйнала бересиң. Ошондо таштап коесуң. Ошол себептен эң маанилүү мен программист болом деп ишенгиле. Болом десең болосуң, болбойм десең анда башында эле жыгылып калгансың да. Сен болбойм деп чыктыңдан кийин албетте болбойсуң да. Сен даярсың да, биринчи эле мындай таяк жегенде эле качып кеткенгечи. Мен уруп атат бул жакта, мен качтым депчи. Ошол. Эми кайсыл жердеги курстарды сунуштайсыңар? Мен бишкектеги курстарды жакшы билбейм, бирок курстар бар экенин билем. Ошо өзүңөр барып көрсөңөр, барып ар бирине барып, сөзсүз ар бирине барып жолугуп сүйлөшүп келгиле. Ошондой эле мобилдик тиркеме жасайм дегендер болсо, биз Турат агай менен чогуу онлайн курс баштап атабыз. Онлайн дегенде онлайн түрүндө, бирок дайыма агай менен мындай видеону тартып коюп, силер таштап коюп эмес, ушундай зумдан ушундай чогуу сүйлөшүп, көрсөтүп, ушундай. Бул экинчи курсту топтоп атабыз. Биринчи бүткөн, биринчиси, экинчисин топтоп атабыз. Ошого жазылам дегендер болсо, мен азыр ссылкасын жиберип коем, ошол жака жазылсаңар болот. Азыр 1 мүнөт. Кеңири суроо кантип сураса болот дегендер болот да, ошолор дагы сураса болот, группадан сураса болот, же болбосо. Курстар боюнча маалыматтарды негизи менден алсаңыздар жакшы болот. Турат агайдан. Анткени Азамат агай негизи көп эле учурларда бош болбойт. Мен деле оңойчулук менен байланыша албайм. Бирок эми баягы таарынып каласыздар да, Азамат агайга жазсаңыздар, мен жазсам жооп бербей койду деп. Себеби билесиздер, программисттерде убакыттар өтө аз болот, ошон үчүн. Бирок агай деле убактысы болсо жооп берип турат болуш керек сөзсүз. Анан мага жазсаңыздар тезирээк жооп аласыздар да. Кайсы группага кошулуш керек, кандай болот, шарттары, тыйындары дегендей. Бул ошол приложение жасоого кызыккандар, Android жана iOS-ко да, iPhone-го. Кайрат суроо бар экен. Кайрат. Саламатсызбы? Кош келиң, Кайрат. Салам алейкум. Кайрат мырза, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Мен баягы Flutter эме курс боюнча сурайын деп аттым эле, ошонун силабусту көрсөк болот депчи. Азырынча жасай элекпиз, бирок жакында чыгарабыз дагы, ошону көрсөтөбүз. Аны дагы чыгарып, аны ачыкка эле таштап койсок болот, себеп дегенде баягы өзүмчө өз алып жүрөм деген ошону үйрөнсө болот. Негизи биз баягы Udemy'де эле бар болгон курсту алып, ошону колдонуп атабыз. Ошонун кыргызча вариантта түшүндүрүп атабыз, бирок ал жерде түшүндүргөн нерсесин биз биринчи ошол сыяктуу эле түшүндүрөбүз. Экинчиси болсо жумушта кантип кыласың. Экинчи жолу кайра ошол курсту айта алабыз. Себеп дегенде мындай да, курсту бүтүргөндөн кийин ал жумушта андай жазбайсың код. Жумушта кантип кыласың дегенде экинчи жолу көрсөтөбүз. Ал ошол Udemy'де ошол курста жок да. Эгерде билген болсо Angela Vue деген бар, ошонун курсун эле колдонуп атабыз бизчи. Основа катары. Ал ошол Firebase менен эле иштейсизби бэкэндке же башка эмеге үйрөтөсүзбү? Жок, биз бэкэнд үйрөтпөйбүз. Биз да ал жерде Firebase менен иштейбиз, ошондой эле API менен иштешти үйрөтөбүз. Башка айтканда Flutter жана үйрөтөбүз да. API силерге бэкэндчилер болот, мисалы Pythonчу болот, же PHP чыгармасы чыга, же Node.js билген бирөө сага API-лар жасап берет. Ошону сага жиберет, анан ошол API менен кандай иштегенде ошону үйрөтөбүз. Мен жумушта мисалы постоянно ошондой болду, команда иштеп атканда мен бэкэндчи эмесмин, мен Flutterчымын да. Мага API беришет, ошо менен иштейм. Калганы мен тиешем эмес, мага тиешелүү эмес. Уже даяр API деле эме туташтырып коет экенсиз да? Даяр API жумушта ушу практикада ошондой болот. Өтө аз болот, өтө мындай
кедей өтө кыйналган бир компания болсо эле ошондо сени баардык кылырың алып калат. А так көпчүлүк учурда 90% учурда сөзсүз команда болот, командада бекенчи болот, ал жумуш ошол да. А Flutter жумушу Flutter жагы болот, мобилдик тиркме чыгарууда. Рахмат. Бул жерде дагы Гүлзат Элебесовадан суроо бар экен. Бүткөндө жумушка орношо алабызбы дейт. Курс боюнча бүткөндө жумушка орношуу боюнча ачык айтыш керек, бул жерде ооба дагы жок дагы. Баякындай мен мисалы негизи маркетинг жакшы окугам, мен сатам десем жакшы эле сатамын да. Силерде сатканда дайыма баякындай бай сетевиктер сатышат го. Сетевой маркетингдердечи ошондой сыяктуу эле баягы мындай миштаңарды билем да, миштаңарды сатып койсом болот. Сен болосуң ооба мындай депчи. Бирок чындык башкача. Чындыкта болосуң, бирок кыйын да, убакыт керек. Сен мен болом десең, ишенем десең, аркасына турсаң болосуң. Бир гана мындай проблема мындай да, IT дүйнөсүндө көп окусаңар керек. Программисттер аз, жумуш көп депчи. Ошол туура, бирок туура дагы эмес. Туура дегеним кандай? Туура дегенди силер биринчи сезбейсиңер. Силер биринчи курсту үйрөнүп, анан кийин эгерде курста сени жумушка даярдай турган курс болсочу, бизде курс ушундай болот, жумушка кире тургандай кылып даярдайбыз. Ал эки бөлөт 3 айдык курс жөн эле үйрөтөбүз, а экинчи 2 айда болсо жумушка кирем дегендер болсо, как раз ошолор үчүн баасы бир аз кымбатыраак болот, ошолорго үйрөтөбүз, курсланат. Ошолорду үйрөткөндө максат жумушка даяр кылып чыгарыш. Жумушка кирип атканда проблема мындай болуп калат. Junior деп коет жаңы үйрөнчүктөрдүчү. Junior девелоперлорго, junior разработчиктерге жумуш өтө аз. Ошондо силерге мындай сезим пайда болот. Разработчиктер аябай көп да. Ошондой сезим мындай болот, жумуш аз экен, бирок разработчиктер көп болуп атат. Демек, жалган айтышыптыр депчи. Бардыгы эле баягы программисттер аз болуп атат, жумуш көп болуп атат, дефицит болуп атат программисттер деген сөз жалган экен дейсиң. Бирок чындыгында junior девелопер үчүн ситуация ушундай, жумуш азыраак, иштем дегендер аябай көп. Иштем дегендердин күчү дагы ар кандай да. Бирөө мисалы 1 жыл бир жерде иштеп койгон, бирөө жаңы бүткөн да. Ушундай да. Ошон үчүн биринчи junior катары жумушка кириш өтө оор. Анын да кантип кетсе болот, ошол жолдорун көрсөтөбүз, айтабыз. Ошолорду аткарса, эптеп жумушка кирип алыш максат. Киргенден кийин, анан кийин негизи курс 5 айда бүтсө, 6 айга узашы мүмкүн, 6 айда мисалы 5-6 айда бүтсө, андан кийин ошо жумушка аракет кылып кирсе, 1 жылдын ичинде ошол жумушка кириш, кыйналыш, курсту бүтүрүш болуп атат да. 1 жылдын ичинде жумушка орноп калыш керек, орношуп. Андан кийин иштеп атып, дагы 1 жыл иштегенден кийин 1 жыл опытың пайда болуп калат. Ошондо бир аз мындай жеңилдеп каласың. Башка жумушка кириш оңоюраак болуп калат. Но чыдап 2 жыл иштесең, башкача 2 жыл опытың болсо, башкача бүгүн курсту баштагандан кийин 3 жылдан кийин сен ушундай деңгээлге келип каласың. Эгерде албетте аракет кылып өзүңдү өнүктүрсөң да. Жумушка кириш өтө оңой болуп калат. Бир жумуштан чыгып экинчи жумушка кирем десең, оңой эле кирип кетесиң. Өздөрү аракет кылышат, өздөрү кел дейт, сурайт. Өздөрү сени тартып, мага постоянно келип турат. Мисалы, эгерде мен ачып койсом, кандайдыр бир сайтта Jobs Cage сыяктуу, мисалы, орустардын же башка сайт ачып койсом, постоянно мага жумуш бизге кел деген сунуш түшүп турат да. Бирок мен баштаганда мен аябай кыйналгам. Мен жалдырап калгам да, мага жумуш беричи депчи, ошого чейин барып калгам. Бүгүн бирок Кудайга шүгүр кеңирисин. Каалаганда жумуш табасың. Ойлонбойм да, мени бүгүн жумуштан айдап койсо жаап да эмесмин. Жумуштан айдап берсе бир аз дагы жакшыраак негизи, себеп дегенде мен айлыгы жакшыраак жумуш көрөм да, кийинкисичи. Ошол. Эми жумушка кирсе болобу? Жумушка кирсе болобу? Болот. Эл айткандай оңой сөзсүз киресиң эмес, сен ишенсең киресиң. Убакыт керек. Убакыт дегенде курс 5 айда бүтсө, же балким 6 айда бүтсө, сен ошо 8-9 айга барып эптеп бир жерге келишип калган болушуң керек. Айлыктар болсо, айлыктар эгерде СНГда удаленно иштеп турган болсоң, айлыктар биринчи жумушка $500 деле кире беришиң керек да. Анан 1 жылдан кийин $1000 айлыктарга барып каласың. 1 жыл опытың болсо $1000 айлык болуп калат. 2 жыл опытың болсо $1,500 үстү болуп калат. 3 жыл опыт болсо $2000-2,500 барып каласың. 5 жыл опыт болсо уже баягы орустарда 200,000-500,000 рубль деген айлыктар бар. Ошолорго сүйлөшүп каласың да. Жакшы жери силер чыдап аракет кылып койсоңорчу. Чыдап ошого мага окшоп тез үйрөнөйүн деп 4 жылды жок кылбай эле, шашпай,
курсту 6 айда бүтүрүп, анан аракетиңи планын коюп, 1 жылда мен ушул болом деп туруп программист болуп иштеп уланып, анан программист болгондо билесиң өтө кыйналып кетесиң иштеп аткандачы. Сен жаңы үйрөнчүксүң да, дагы деле үйрөнүп аткан болсуң, кыйналып кетесиң. Ошого карабай аракет кыла берсең, барган сайын сенин жашооң только аста кетет да, ошонусу жакшы да. Айлыгың только өсөт. Андан кийин жанагы Америкага кетсе болот, Германияга кетсе болот деген суроолорго сен 3 жылдык оптуң болгон болсо кетиш деле оңой болуп калат. Кааласаң Европага жумуш таап кетсең болот, кааласаң Америкага оор, бирок Европага более менее оңой да, кетсең болот да. Программисттин жакшы жери ошол да. Только астыга өнүгүү болот да. Көп нерседен коркпой каласың да, финанс жагынан карагандачы. Агай, дагы бир суроо бар. Универде окуган эффективдүүбү же курстабы дейт. Эми мен жеке оюм бул. Мен бул өзүм болсом, азыркы билген нерсем болсом, жөн эле курста окумакмын дагы. Максимально тез жумушка кирген аракет кылып, жумушка кирип кетип, үйрөнүп, анан жумушта иштеп, 1 жыл иштеп, же 2 жыл иштегенден кийин анан кийин баягы алгоритм, университетте үйрөткөн нерселерди үйрөнүп баштаган өзүм. Ошондо баягы университетте мындан кара, университетте 4 жылымды жок кылгандан көрө, мен 1 жылда эптеп өзүмө кыйнап, өтө кыйнап атып, аракет кылып атып, бир нерсени үйрөнүп, жумушка кирип алып, 2-нчи жылда иштеп, 3-нчи жылда айлыгын нормально кылып алып, анан ошондо уже университетте үйрөткөн нерселерди дагы кошумча үйрөнүп, 4-нчи жылда дагы да күчтүү болмокмун да. Университетте үйрөткөн нерселерди өзүң үйрөнсөң болот да. Бирок университеттин эң жакшы жери, эгерде Стэнфорд сыяктуу, MIT сыяктуу крутой университет болсо, эң жакшы жери бул нетворктор коюшат да. Башка айтканда кыргызча тааныш билиш. Университетке американецтер көбүнчө тааныш билиш үчүн барышат. Башка айтканда, MIT-де аябай акылдуу адамдар барат, ошолор менен дос болсун, эртең алар өнүгүп жакшы жерлерге келип калса, сага жол көрсөтүп, сага мисалы жакшы жерге иш кирип калса, сени чакырып ишке чакырат, же болбосо жакшы бир бизнес кыла берсе, сен мындай чогуу бизнес болуп калышы мүмкүн. Иш кылса тааныш билишиң күчтүү адамдар болот да. Ошол ниетте MIT менен Стэнфорд сыяктуу университеттерде ошол эң баалуу болгон жери ошол да. Анан Кыргызстанда мындай эле университетке барып, анан ал жерде мындай эле адамдар менен балким особо деле мындай маанилүү эмес болуп калды дейм да, достошуп, тааныш билиш ашырганчы. Ме жагынан, финанс жагынан, өнүгүү жагынан, ийгилик жагынан караганда. Анан мындай дос жагы ал башка. Биз мына материалдуу жагын караганда. Агай. Өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы деген суроо бар. Кайда окугансыз? Кыскача айтып берсем, Турцияда окудум, Америкада окудум, экономист окудум, андан кийин программист болом деп жүрө бердим. Кыйналып аракет кылып 4 жыл, 5 жыл өттү, билбейм, көп убакыт өтүп калды. Ар жерге барып эле урунуп, үйрөнүп. Бирок ошол үйрөнүп, кыйналып жүрө берген нерсем мага жакшы бир база билим берип коюптур да. Flutter'ды 2 жумада бүтүрүп, 3-нчү жумада иштеп баштагам да. Бул ошол менин мурунку үйрөнгөндөрүмдүн пайдасы гана болгон экен да. Мен аны кийин сезип калдым, ошо Flutter'ды үйрөнгөндө. IT-ни өзүм үйрөнгөм. Өзүм дегенде мага мындай мугалим үйрөткөн эмес, видеолорун үйрөнгөм да. Жанакында онлайн үйрөнгөндө деле айырмасы маанилүү да. Мен аларды курс катары кабыл албайм. Ал жөн онлайн сатып алган бир мындай не деп коет, бир мындай ресурс да, ошол жерден үйрөнөсүң да. Мугалим үйрөткөн эмес мага, өзүм үйрөнгөм. Ошол жагы минус болуп калды. Ошол жагынан мен көп убактым кетип калды. Дагы бар суроолор. Суроолор. Универ менен курстарды айкаштырып окуса болобу, кандай болот дейт. 18 жаштагы бир бала бар. Мектепти бүтүрүп 11-класс, оны жашын билбейт экен. Менин бир программист досум бар, аябай күчтүү бала. Аябай жакшы, көп адамга жардам берет. Ошонун иниси айтты да, иниси болуш керек эле, же иниси деп атты эле. 11-классты бүтүрүп, уже айлыгы канча? $600 ушунда иштейт, программист болуп иштейт. Ал меге барган жок да, университеткечи. Биздин деле таанышыбыз бар го жана, Бекболсун. Ооба. Ал деле мектепти бүтө элек уже заказдарды алып иштеп атат да, Flutter боюнча.
ооба ошо ушундай адамдар көп эле. Менин оюмча Кыргызстандын шартын элестеткенде, Кыргызстанда күчтүү университеттерге барбасаң, мисалы Аутсадан башкасы да, Аутса сыяктуу күчтүү университеттерге барбай турган болсаң, менин оюмча Кыргызстан шартында курс үйрөнүп эле ишерген жакшы. Университетте үйрөтүп аткан нерселерди кийин үйрөнүп аласың өзүң. Баягы иштеп аткан кезде үйрөнүп аласың. Мен мисалы азыр диплома керек болот. диплома керек эмес, биздин дүйнөдө IT дүйнөсүндө диплома эч ким сурабайт. Мен дипломом жок ITде. Кандай? Адилет кандай дейсиң? Мен айтишник катары мен диплом жок, мисалы эч ким сураган эмес. Эмнени кыла аласың дейт, сразу эле биринчи эле жыба опытың айтасың. Опытың айтканда анан кызыгып башташат. Мынча жыл опытым бар десең, кел сүйлөшөлү дейт. Анан сүйлөшүп баштаганда жагып калсаң, дальше сүйлөшөлү дейт, ушундай да. Суроо жооп болсо дагы диплом керек эмеспи, зачем универге? Мен ошону айтып атпаймынбы? Кыргызстан шартында курска барып эле үйрөнүп, жумушка орношконго аракет кылган жакшыракпы деп ойлоп атам. Университет үйрөтүп турган нерселерди кийин үйрөнүп аласыңар деп атам да. Курска баргандан көрө англис тилин үйрөн, орус тилин үйрөн, орус тилин жакшы билбесең. Ошол? Элдардан өтө күчтүү суроо келди да. 28 жаштабыз, келинчегим экөөбүз окусакпы деп атканбыз, бирок мен коркуп жатам, программист эмне иш кылаарын да билбейм дейт да. Сонунда. Жакшы, мен үйрөнгөндө мен канча 33 жашта болсом керек эле. Ошондо досуман сураганда сен жашың өтүп кеткен деген да. Кийин мен канча 36да үйрөндүм да. 36да үйрөндүм эмес, 36да программист болдум. Ага чейин көп аракет кылам үйрөнүүчү. 38де үйрөнүп программист болгондорду тааныйм. Көп эле тааныйм. 28 бул жаш го, 28 пока. 28 мен үчүн жаш бала да мен үчүнчү. 28 эч кандай чоң эмес, чындап эле чоң эмес. 28 сен дагы көп жашың бар. Үйрөнсө болот, окуса болот. Мен 34 жашта баштадым. Ооба. Көп да мындай примерлерчи. Жашка карабайт, ошо 11 класс бар, 40 жаштагысы бар. Бир гана мен болом деген ишенич керек. Мен коркуштун кереги жок. И так эле коркосуң. Келгенде түшүнбөй, башында айтпадымбы? Сен башында катыштыңбы билбейм, элдар. Баягы башында катышсаң, бул видеону ким көрсөң болот, ушунда башында сөзгөн сөздөр бар. И так эле оор болот, и так эле түшүнбөйсүң, и так эле коркосуң. Просто ошону башына кабыл алып коюп эле, бул ушундай экен, мени кыйнайт экен, мен коркот экен, менин башым жетпей кыйналат экен деп эле. Эмне кылыш керек? Жөн эле аракет кылыш керек, болду. Бир нерсени бир окуп түшүнбөсөң, 2 окушуң керек, 3 окушуң керек. Жана мен баягы Америкада университетте сабак берген досумдун катары 10 жол окуганда түшүнбөйт элем дейт. Анан акыры ошо 10го түштү дейт окуганын. 10 жол окуганда түшүнүп баштадым. Анан 9 жол окуганда түшүнүп баштадым. Анан кийин 5ке түштү. Анан кийин барып 1 жол окуганда түшүнө турган болуп калдым дейт да. Дүйнөлүк олимпиадада химиядан 2-нчи орун алган да. Вот. Бизге бөлүшүү болуп атат, кажется. Ошол айтмакчы, жөн эле мен кылам десең, кыласың да, ишениш керек. Ишенбесең болбойт. Коркпош керек, ишениш керек да. 12 жаштан боло, 12 жаштан ошону так айта албайм. 12 жаштан кандай болот экен. Мен жаш балдар менен иштеген эмесмин, ошол себептен жаш балдар жөнүндө эч кандай бир нерсе деп айта албайм. Бирок примерлер көп. Просто биздин курска алып, анан мындай октолбой калып, мен анын кереги жок. Бирок өзү алдынча 12 жаштагы бала жөн эле үйрөнсө болот. Илон Маск 13 жашта үйрөнгөн мисалы. 13 жашта уже программист болуп, по-моему, сатканбы, ушундай компания саткан да. Илон Маскты баарыбыз да билсек керек, Жанагы Tesla, SpaceX дегенде 13 жашта программист болгон да. Оюн жасап саткан да. Бир гана биздин курска 12 жаштагын албайбыз да. Себеп дегенде мен жаңы жаш балдар менен иштеп көрмөсүн, аларга подход. Мен англис тилден үйрөтүп атканда иштегем. Ошондо жаш балдарга подход башкача болуш керек. Аларга результат болуш үчүн башка подход болуш керек да. Чоңдорго башча. Экөөнү мындай бир аралаштырып кыйнаганын кереги жок деп ойлойм да. Атак өз алдынча үйрөнсө жөн эле болот. Жаш бала үйрөнө берет, кыйналбайт. Эгерде чет өлкөдө курстар окусаң болобу, эмнеге болбойт болот. Мен как раз чет өлкөгө барып окуйм дегем да. Бизге виза проблема болуп бара албай калат да. Канадага өтүп окуганы барам дегем, өткөм.
бирок ошо виза проблема болуп бара алгам да. Обязательно эмулятор керекпи? Эмулятор дегенде эгерде эмулятор дегенде эгерде мобилдик ишме болсо, мобилдик тиркеме жасасаң керек болгончулар болот, бирок телефонду улап иштесең болот. Анан Кыргызстанда туруп Европада, Америкада иштегендер бар, иштеп атышат. Кимдин үйдө орусча кайсы курс жакшы? Орусча курстарды билбейм. Мен көбүнчө англис үйрөнөм да, ошол себептен орусчаны билбейт экенмин. Англис тилде кайсы сайттардан окуса болот? Англис тилди да кайсы сайттардан окуса болот, аны да билбейт экенмин. Бирок англис тил үйрөнгүң келсе, кандай десем, англис тилди отуруп сүйлөй беришиң керек да. Көп адам менен сүйлөшө беришиң керек. Чыгыпчы чулдурап, биз англис тил үйрөнгөн бул жаш баланын жаңы сүйлөп үйрөнгөнүнө окшош. Ката кылып атып эле менин балам мисалы сүйлөгөндөрү аябай күйкүлүү. Окшоштуруп эле уруп кое берет. Ошентип атып эле үйрөнүш керек. Ошентип үйрөнөт адам дегенчи. Саламатсызбы? Мен күйөөм экөөбүз программист кесибин бүткөнбүз, бирок IT жөнүндө Жылдыз академиясынан билдим, кесибимди улантып сандыктан чыгарып иштейин, онлайн окуп көрөмүз боло алабы деген болуш керек. Ак кыз болот, эмне болбосун. Силерде эгерде программист болсо, кесип боюнча, тем более силерде эме бар, фундамент жакшы, кайра окуйм десеңер, силерге аябай жеңил болот, оңой болот. Анан силерде бул жолкусунда баягы айтишник болуп, айтыштын айлыгы жакшы болуп калбадыбы? Демек, ишке киришим керек деген ниет менен окуганда көңүл коюп аракет кыласың, ошондо дагы оңой болот. Мурун университетте окуп атканда жөн эле эптеп эле урушпасын, бирөө урушпасын деп эле, же болбосо жөн эле окуп атко. Ошол себептен толук чыкпайт. Бул жерде аябай оңой болот. Азамат агай, сиз кайсы жактасыз? Мен Стамбулдамын. Иши жөнүндө маалымат берем деп айттыңыз. Иши жөнүндө убакыт болсо жетишсе маалымат берем дегем. Убакыт бир аз тар болуп атат. Агай, ошону айтайын дедим эле, убактыбыз бүтүп калды. Анан көпчүлүгү деле уже кайтып баштады, видео сакталды. Сиздин акча проблемаңыз болбогонуна окшойт. Мен программист акыркы жолу мен программист болом, болду, иштейм деп аракет кылганда 1 жыл почти ачка калдым десем, ачка калбадым, Кудайга шүгүр, бирок 1 жыл финанс жактан катуу кыйналдым. Мен программист болуп ишке кирип, уже мындан кийин только программист болуп иштейм деген максатты коюп аракет кылганда, ошо 1 жылдай убакыт кетти. Ошо 1 жылдын ичинде финанс жактан көп эле кыйналып калдым. Ошо акча жоктон проблема болгон жок. Агай, эми жалпылап жыйынтыктап, жыйынтыктоочу сөздөрдү айта берсек. TOEFL тапшырып көргөм, TOEFL-дан университетке керектүү балды алганмын да. Суроо болуп калып IELTS депчи, бирок эмнеге сураганын билбейм. Курстардан англис тили боюнча үйрөнсө база болгон алып. Курстар жөнүндө экен, курстар жөнүндө убакыт эмес. Анда суроолор болсо суроолорду алалы. Биздин IT-ге тиешелүү англис тили боюнча эгер тезирээк бүтсөк сүйлөшөбүз дегем. Кыскача айтыласак, эмне экен? Бүгүнкү пайдалуу болду деп ойлойм. Биздин баштан өткөн окуялар, тажрыйбаны бөлүшкүм келди. Аябай кыйналгам. Силер кыйналбагыла депчи. Башка айтканда, силер да кыйналасыңар, бирок менчилик кыйналбайсыңар. Себеп дегенде силер билесиңер, бул нормально экен, ушуна кыйналат экен, жомон аракет кылыш керек экен. Анан кийин убакыт алат экен. Бир курсту бүтүргөн, балким 6 ай алат экен. 6 айдан кийин, анан кийин жумушка табыш дагы 1-2-3 ай алат экен. Балким андан да узап кетиши мүмкүн. Иш кылса 1 жыл убактым кетет экен. Бирок 1 жылдан кийин жакшы болуп баштайт экен деген түшүнүк болот дагы. Анан уже силер билесиңер да. А менде мындай караңгы болчу. Эмне болот, эмне болбойт билбейт болчумун да. Каяка барышты даже билбейт элем. Ошол дагы ушундай сабактар болуп турабы? Дагы ушундай сабактар кылсак болот турат. По-любому кынчылыктардан өтүш керек. Эми кынчылыктардан өтөт. Орто жол тургандар үчүн жакшы жол көрсөттүңүз дейт. Ошо мындай да, азыр мына жерде биз карагыла 94 адам кирген болчу, 67си калды. Бул деле күтүлгөн нерсе. Мен көбүнчө заранее примерно ушундай болот деп билем да. 67-нин арасынан деле көпчүлүгү жөн эле мындай болду деп таштап коюшат, бирок аракет кыла тургандар чыгат арасында. Биздин ошого бир пайдалуу сиет деп ойлойбуз, себепчи болобуз деп. Аракет кылгандар баштагыла кылгыла да, мага окшоп жүрө бербегиле да.
же болбосо мага окшоп мындай мен суроолорду сурап да көп жүргөм. 4 жыл дегенде анын ичинде ошо суроолорду сурап жүргөм да. Мен боломбу, мен программист боло аламбы, кыйынбы, оңойбу, тез болсом болобу, кайерге окуйм, ютубта окуймбу, биякта окуйм, мында окуймбу, ушундай кылсамбы деп жүрө бергем да. Андан көрө бир чечим келтирип аракет кылыш керек болуш керек ошол. Ошол болбойт деген нерсе жок. Ооба достор, анан айрым суроолор кайталанып калып атат. Бул мен ушул суроолорду берип аткандарды ойлоп атам, кийин киргендер окшойт. Видеону баштан кайра кайталап көрсөңүздөр дагы түшүнүктүү болот. Анан курстун баасы, курс уюштурасыздарбы дегендер негизи уюштурулуп жатат. Азамат агай экөөбүз буюрса ошол Flutter, Android жана iOS-ко приложение жасоо боюнча курс болот. Мунун үйрөтүү тили кыргыз тилинде болот. Кыргызча үйрөтүлөт. Анан албетте англис тил үйрөнүңүздөр кандай деңгээлде, ал үйрөнүп атканда бул англис тил өтө зарыл деле болбогон нерсе. Албетте билсеңиз жакшы, бирок билбесеңиз да үйрөнсөңүз болот. Ошон үчүн эң негизгиси бул курстун ошол кыргызча болгондугу, ошону менен айырмаланат. Анан баалары, убактылары боюнча ошо группанын толгону менен азыраак эле окуучу алынат, өтө деле көп жүздөгөн окуучу алып анан мындай кыйнамай жок. Жандуу Азамат агай өзү практикалык деңгээлде көрсөтүп, анан айрыкча бул жерде эң курстун артыкчылыгы жөн эле курс эмес, иште кантип иштейт. Ошого ыңгайланышкан курс болгондугу менен айырмаланат. Анан булар боюнча суроолорду ошо Телеграмдан эле группага деле жазсаңыздар, анан мен ар бириңиздер менен өзүнчө байланышып такташып тура беребиз. Суроолор болсо Азамат агайга да берсеңер болот. Курстун жалпы убактысы 5 ай болот. Бул биринчи 3 ай базалык деңгээлде үйрөнүп бүтөсүздөр, анан кийинки 2 айда ошол жумушка даярдык болот. Жумушта кандай кылып иштеш керек, базаны алгандан кийин бул жерде эң негизги нерсе ушул да. Бул да мектепте деле, университетте деле окуганда ушундай да. Окуй бересиң, бирок ал окуган билимди жашоодо колдонгонду үйрөтпөйт да бизде эч жердечи. Ошол чоң проблема да. Университетте аябай 5 окугансың, жумушка барсаң, сенден 1 жыл бүтүп барган, мурда бүтүп барып иштеп аткан бирөө сени сөгүп тура берет да. Ушунда билбейсиңби депчи. Анткени аны ошол жашоодо кантип колдонушту көрсөткөн эмес да. Кийинки 2 айда дагы ошону көрсөтүп, жумушка даяр кылып чыгарабыз деген жакшы ойлорубуз бар. Акыркы бир суроого жооп берип коелу. Андан сайт жасаган оңойбу, же болбосо мобилдик тиркеме жасаган оңойбу деген суроо болуп атат. Ушуга жооп бериштен мурун курс боюнча айтып коелу. Курс боюнча суроолорду бул жерде жооп берсек узун болуп кетет да. Аны баягы Турат агай менен эле же группадан сүйлөшүп, группага кошулуп, группа жазып койдум чатка. Кошулуп, ошол жакта Турат айдан дагы сурасаңар болот. Эгерде эми сайт боюнча веб-сайт жасаганбы же мобилдик тиркеме жасаганбы кайсынысы оңой дегенде, менин көз карашым, жеке көз карашым, мобилдик тиркеме жасаган негизи кыйыныраак, бирок үйрөнүш оңой да. Себеп дегенде ал жерде үйрөнүп турган нерсе бир эле нерсе бар да. 2 нерсе бар ал жердечи. Dart деген тилди үйрөнөсүң, анан кийин Flutter дегенди үйрөнөсүң. Вебте болсо үйрөнүш нерселер аябай көп да. HTML, CSS үйрөнгөндөн кийин CSS-тин бир какой-то бир фреймворк үйрөнүш керек. Less деген, SAS деген да, же Bootstrap бирөөсүн билиш керек сөзсүз. Bootstrap'ты сөзсүз билиш керек. Мисалы, андан кийин JavaScript үйрөнөсүң. JavaScript үйрөнгөндөн кийин JavaScript жетпейт. Сөзсүз бир фреймворк билиш керек. React.js, Angular, Vue.js дегендер бар. Ошолордун дагы көп да, ошолордун бирөөсүн билиш керек болот. Жок дегенде балким jQuery менен Ajax билиш керек болот. Уже кошулду, кара канча болуп кетти. Андан кийин backend өтөсүң. Backendте бир MySQL же NoSQL сыяктуу бир нерсе үйрөнүшүң керек, датабазанычы. Андан кийин бир тил үйрөнүшүң керек. Мисалы, дейли Python алайлы. Python'ду үйрөнүп, анан бир фреймворк үйрөнүшүң керек. Django деген бар. Python'да Django беле, Django деген бар. Же PHP үйрөнсөң, анда башка тил үйрөнүшүң керек. Там IE деген бар, CodeIgniter бар, Laravel деген бар, ошонун бирөөсүн үйрөнүшүң керек да. Вебте үйрөнүш үчүн азыр мындай карап көрсөк, кол менен кылдым, бир 10 чакты нерсени билишиң керек, веб программист болуш үчүн. Ошол жагынан вебте үйрөнүп калганда кыйын болот. Мобилдик тиркеме жасаган программисттер айлыгы вебтер анда көбүрөөк, жумуш оорураак негизи, бирок үйрөнүш оңой. Себеп дегенде 2 нерсени үйрөнөсүң да. Андан кийин жакшы уже мисалы мобилдик тиркеме жасап атасың, программист болдуң, 2 жылдык же 3 жылдык опыт болуп калды.
Андан кийин вебти үйрөнгүң келсе, оңой эле, тез үйрөнүп аласың. Мисалы блокчейнге кызыгып жүрөм менчи, блокчейнди үйрөнөйүн деп. Мисалы блокчейнди үйрөнүп аласың. Кыйын болбойт да, өзүң отуруп үйрөнө бересиң да, мындан кийинчи Udemy'ден $10 бир курс сатып аласың, үйрөнө бересиң. Жанакы курс сатып алып, видеодон үйрөнүп аткан проблемасы көп суроолор пайда болот, суроолорго жооп бере албай кыйнала бересиң го. А сен опыт болгон үчүн суроолор примерно окшош эле. А суроолорду кантип табышты билесиң, жообун табышты билесиң. Суроого караганда даже балким суроо оюңа суроо келгенде сразу жооп берип коесуң өзүң элечи. Ошентип оңой эле болуп калат да, үйрөнүшчү. Мен мисалы JavaScript'ти жакшы билбейм деле да, бирок JavaScript код жазамын да, жумуштачы. Себеп дегенде примерно окшош да, жаза бересиң. Мага просто кээ бир моменттер болуп калган жазыш керек болгончу. Канча синтаксисин билип алып эле, мен кала максатым код жазып эле чыгарып кое бергем да. Колледжде C# деп айтылып атабы, C# үйрөнүп атам дейт. C# жакшы, C# strong type деп коет. То есть типтерди өтө көңүл бурушат, ошол себептен жакшы. Бирок мага лично жакпайт. Бирок аябай жакшы болгон жагы, мага жаккан жагы ошол C# мындай серьезныйраак тил да. PHP-ни, JavaScript-ти, Python-ду үйрөнгөнгө караганда C# үйрөнгөн жакшыраак деп ойлойм, себеп дегенде мындай жакшыраак бир база болот да, кийин анан Python-ду, PHP-ни же JavaScript үйрөнгөндө сен ошо минус плюстарын оңой эле көрө аласың да. Ошол себептен C# мындай керек эмес деп ойлобой, даже жумушта тапса болот, үйрөнө бериш керек. C# жакшы. Веб-сайт жакшы байлыгы дейт. Ошону жооп бердик эле, кайра айтып коелу. Веб-сайт жасаган программист менен мобилдик тиркеме жасаган программисттин экөөнүн салыштырсак, мобилдик тиркеме жасаган программисттин айлыгы көбүрөөк. Веб-сайт жасаган азыраак. Ошол ага күнүндө канча убакыт иштейт программисттер? Иштей берет го дейм. Мен бул жерде бир түрк досум бар, күнү түнү иштей берет да. Атак эми менин жумушум 5 күндүк жумуш да. Күнүнө 8 саат, 9 саатпы? 9 сааттык, 8 саат белек, ошо кадимки эле баягы сааттар. Ошондо app developer көп табат экен да, веб караганда. Ооба, ошо mobile app developer вебке караганда, веб сайт жасаган девелопер караганда көбүрөөк табат да. Бул дүйнөдө ушундай. Ошондой. Анан Flutter'дын да жакшы жери бир аз хит болуп атат. Трендте бир аз спрос көбүрөөк. Азыр жанакы junior девелопер катары жумуш табышың бир аз оңоюраак болот, салыштырмалуу. Мисалы сен эгерде вебти үйрөнсөң, junior девелопер катары жумушка кириш бир аз оорураак болушу мүмкүн да. Себеп дегенде Flutter'га жумуш көбүрөөк, анан Flutterчылар азыраак да, себеп Flutter жаңы нерсе. Flutter'дын жакшы жери C# сыяктуу эле, же болбосо ошол эле Java сыяктуу эле тил. Башка айтканда типтерге көңүл бурат да. Ал жөнүндө кийин сүйлөшөбүз. Типтер деген азыр түшүнүктүү болбойт. Аны кийин сүйлөсөк болот. Унчакмын, ошол жагы кандай болуп калат дейт. Мен да унчакмын, бирок иштеп атам. Чындап эле унчакмын да, бирок иштеп атам, ошо иштеш керек. Айлы жок иштей берет экенсиң. Айлы жок үйрөндүм. Приложение жасаш үчүн кандай компьютер керек дейт. Эми минимум RAM оперативкасы 4 гигабайт болсо, анан кийин несі болсо, не деп коет, процессору болсо Intel'дин i3-сү болсо минимумда, 5-си болсо дагы жакшыраак да. Мен айтмак элем i5, анан RAM 4 гигабайт эң минимум деп, 8 болсо идеалдуу. 4 кыйналып каласың да. Мындай мобилдик тиркеме жасагандын дагы бир өзгөчөлүгү, күчтүүрөөк комп керек сагачы. Мындай слабыйраак менен жасай албайсың. Слабыйраак комп менен иштей албайсың дагы да. Мобилдик ошол жагынан мындай веб караганда ошондой оорук жактары бар да. 4 көтөрө албайт экен. 4 көтөрө албайт да, ошо меники MacBook болгон үчүн эпте быйлакстап иштеп аткан, бирок ал чыдабай калды, ошо өзгөрттүм. Эми үйрөнгөнгө жарайт да, бирок иштегенге 4 көтөрөбөй калат. Үйрөнгөнгө жарайт. Эми катыйт, ошо эгерде RAM 4 болсо, анан кийин i3 болсо, катыйт, кыйла катыйт, бирок чыдап үйрөнгөнгө жарайт да. Эптеп чыдасаң болот. Программист болуш үчүн математиканы чогуу алып кетиш керекпи? Жок, чогуу алып кетиштин кереги жок. Кийин бирок убакыты келгенде математиканы үйрөнгөнгө туура келип калышы мүмкүн. Үйрөнсөң аябай жакшы да. Алгоритмаларды үйрөнүп атканда үйрөнсөң жакшы. Бирок мындай мен мисалы керек болгон жок, үйрөнгөндө да керек болгон жок, жумушта да керек болгон жок да. Саламатсызбы агай?
Биринчиден ушинтип маалымат бергениңиз үчүн рахмат. Ошо мен сурайын дегеним, сиз канча жыл үйрөндүңүз и биринчи айлыгыңыз канча болгон? Меники biraz болуп калды. Меники ситуация biraz башка болуп калды да. Мен көп жыл, балким ошо 3 жылдай точно кетти деп ойлойм. 3 жылдай үйрөнө албай жүрдүм. Үйрөнүп аракет кылып, веб үйрөнөм деп, вебте жыйынтыкка жетпей эле, максатыма жетпей жүрө бердим да. Анан Flutter'ды жумушта бир сунуш болуп калды. Сен эгерде мобиль теркме жасасаң, мен сени ошол эле фирмада башка жумушка, башка фирма ачам, ошол жака алам деди да. Анан макул дедим дагы, бирок сен мага 2 жуманын ичинде көрсөт деди да, бир результат деди. Менде шанс болуп калды. Мен иштеген жерге барып алып эле кечке, саарыктан эртең менен кечке ошо үйрөнүп аттым да. Күнүнө как минимум 8 саат үйрөнүп аттым. Ошолдо маанилүү күндө анча саат коротконумчу. Мен 8 саат үйрөнүп аттым. Ошондо 2 жумада курсту бүтүрүп, 3-чү жумада уже жумушка баштагам да. Анан айлыгы мага ошол убакта шанс болуп калды. Мурунку алган айлыктан 2 эсеге жакын болуп калды. 2 эсеге көп көтөрүлүп калды да. Турциядагы мындай орточо айлыктан 2 эсеге жакын болуп калды да, почти. Турциядагы жакшы айлык болуп калды. Ошондой болуп калды. Бул ушундай. Кийин дагы башка иш издегенде ошондой кыйналгам, жумуш таба албай. Ал проект бүткөндөн кийинчи. Java, Kotlin кыйынбы Flutter'дан? Java, Kotlin, Flutter бири-бирине окшош эле. Кыйындыгы жагынан жакын эле, бирок Flutter'дын именно UI жагы оңоюраак да. Ошол жагынан утуп кетет. Ата код жазган жагы окшош эле. Мисалы, сен Java болсоң, Flutter'ды оңой үйрөнөсүң, Flutter болсоң, Java'ны оңой үйрөнүп аласың да. Kotlin деле. Азыр ошо Flutter жакшыраак болуп атат. Мен оюмча Flutter үйрөнүп, андан кийин Kotlin, Java, анан ошо iPhone'го, iOS'ко башка айтканда UI kit бар, Swift UI деген бар, ошолорго өтсөң болот да. Үйрөнгүм келип атсачы. Flutter аябай жакшы, удачный чыгып калды да. React Native'чилер бар болсо, бул жерде React Native'де өтүп кетти да. Ошол Америка барбайсызбы? Жок, барбайм. Курстан насыя каралганбы? Ойлонбоппуз, аны ошо Турат агай менен чогуу сүйлөшөлү. Башка суроолор барбы? Жок болсо анда акырындап жыйынтыктайлы. Жыйынтыктап деле койдук. Кошумча айтчу нерсе же суроолор болсо алалы, болбосо ушу менен акырындап жабалы. Рахмат агай, ошо убакыт бөлүп, көңүл бөлүп келип бергениңизге. Негизи бул нерсени уюштуруп эле ошол Flutter боюнча бир-эки макала жазып койсом, ошол суроолор эле көп болуп аткан. Элдер мени аябай күчтүү Flutterщик деп ойлойт окшойт. Мага суроо боло берген үчүн анан сизге кайрылдым эле. Достор, дагы бир жолу ошол жалпы баарыбыздын атыбыздан Азамат агайга ыраазычылык билдирели. Анан дагы ушул сыяктуу уюштурганга мүмкүн болушунча агайдын убактысына карап дагы аракет кылабыз. Болбосо айла жок, курстан окуп үйрөнөбүз да. Баарыңарга рахмат, келип аракет кылганга. Ушундай аракет кыла бергиле. Аягында ишенгиле, кылам дегиле, кыласыңар да. Ошондой эле буну эгерде YouTubeга чыгарган болсок, Турат агайдын эмеси бар, каналы бар, ошол жака балким чыгарып калса, YouTube'дан көргөн адамдарга дагы айтмакмын. Жөн гана мен кылам деп ишенгиле, аракет кылгыла, колуңардан келет. Мен айткан жанакы жолдорду туура тандап алып, ошолорду баарын аягына чейин чыккыла да. Макул, анда баарыңыздарга түнүңүздөр бейпил болсун демекчимин. Макул агай, сизге да чоң рахмат, жакшы салыңыздар. Достор, жакшы салыңыздар. Суроолор болсо ошол биздин Telegram группадан же болбосо мага лично Telegramдан жеке катка жазсаңыздар, мүмкүн болушунча курс боюнча деги эле Flutter боюнча колуман келишинче жоопторду таап бергенге аракет кылам. Ошол анда жакшы туруңуздар, жыйынтыктап атам. Макул, жакшы туруңуздар.